Кушак кечиңиздер менен дагы бир жолу кош келипсиздер. Баарыңыздарга маалым болгондой эле бүгүнкү вебинарыбыз болмокчу. Бүгүнкү вебинарыбыздын негизги темасы жаш мугалимдин ийгилиги. Баарыбызга маалым болгондой эле ушул күндөрдө, ушул убакыттарда азыркы биздин мектепте болсун, жогорку окуу жайда болсун, ушул жаш мугалимдердин ийгилигини өтө чоң баалоо менен жакшы ийгиликтерге жетишип атсак деп айтсам жаңылышпаймын. Ошон үчүн бүгүнкү вебинардын катышуучулары ошо биз сыйлап, биз урматтап, ошол жаш мугалимдерге колубуздан келишинче көңүлүбүздү буруп келе жаткан вебинардын спикерлери Ош шаарындагы Курманжан Датка лицейинин кыргыз тили жана адабият мугалими, жаш мугалим 2018 баш байгесинин, ыйык тил төш белгисинин ээси, Ыйык Ата Журт коомдук жаштар фондунун 2010-2013 жылдардагы стипендианты Нургүл Тайыр кызы. Андан кийинки спикерибиз Ош шаарындагы номер 52 кыргыз түрк лицейинин кыргыз тили жана адабият мугалими, жаш мугалим 2018 сынагынын 1-орундун ээси, Биларман Ордо оюнунун легендарлуу оюнчусу жана ошондой эле Ыйык Ата Журт коомдук жаштар фондунун 2010-2013 жылдарындагы стипендианты Илгиз Шамырзаев агайыбыз. Андан кийинки вебинарыбыз Ош шаарындагы номер 50 Нышанов атындагы мектеп гимназиясынын география мугалими, жаш мугалим 2019 сынагынын баш байгесинин ээси, билим берүүнүн мыктысы төш белгисинин ээси жана ошондой эле Ыйык Ата Журт коомдук жаштар фондунун стипендианты Бактыгүл Чапар кызы сиздер менен жаш мугалимдин ийгилиги аттуу темада мүмкүн болушунча өздөрү жаш болсо дагы сиздердей улуу, бул жерде катышып аткан улуу агайларыбыз бар, эжелерибиз бар, профессор агайларыбыз болсун. Мүмкүн болушунча өздөрүнүн тажрыйбаларын сиздер менен бөлүшкөнгө, ошондой эле сиздерден ала турган пикирлер менен дагы да ийгиликке жетишүү үчүн ой бөлүшмөкчү. Ошон үчүн баарыңыздарга дагы бир жолу кош келипсиздер. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, дайыма ушул биздин уюштуруп аткан Ыйык Ата Журт коомдук жаштар фондунун вебинарларына активдүү катышкан агай эжелерибиз бар. Ошол эле терең ыраазычылыкты билдирип кетмекчи. Дүйшөн агайыбыз катышып отурат Назарбаев университетинен. Баардык агай эжелерибизге ыраазычылык билдиребиз. Суроолор болсо, пикирлериңиздер болсо активдүү катышып, жана ошондой эле кат аркылуу калтырсаңыздар да жакшы болот. Анда эмесе сөз кезегине ушул вебинарды биринчи Нургүл Тайыр кызы эжекебизден баштасак. Анда Нургүл эжеке sizde. Ekranım göründü. Ova göründü, başlayıver. Kırmamızlar, hurmatlı kesipteşler, жалпы эле агартуу тармагындагы иш көргөндө жанагындай кыжалакылы көңүл айланып башына мүмкүн эмес. Жүрөккө мүмкүн эмес. Анан кийин 2018 жылы жаш мугалим бул баш байгеге жетиш үчүн, деги эле жаш мугалим катары ийгилик жаратыш үчүн жеке тажрыйбам мени деги эле кесиптештерим дагы ийгиликке жетелеген 5 эреже тууралуу кыскача айтып берсем. Албетте ушул баш байге же болбосо дагы башка кароо сынактар, кандай кароо сынакка катышсак дагы ал жөн жерден эле келип калбайт. Анын артында бир топ аракеттер, изденүүлөр болот. Мына ошол изденүүлөр кайсы тармактарда көбүрөөк жаш мугалим издениш керек, кайсы тармакта өзүн сынаш керек, мына ушулар тууралуу сиздерге ой бөлүшүп кетким келип турат. Мугалим катары жаш мугалимби же эмгек стажы бир топ мугалим болгондугуна карабастан, мугалимдердин арасында өзгөрүлгүс 5 эреже бар.
ал сабакты планда өтүү 4 эреже бар болчу, буга чейин мына азыр 5 эреже кошулду. Экинчиси изденүү, үчүнчүсү өз кесибиңе байланышкан методикалык китептерди окуу, 4-чү педагогикалык билим, анан техниканын тилин билүү деп. Албетте сабакты планда өтүүдө сабактын иштелмесин жазуудан эле башталат да. Сабакты иштелмесин жазганда эле биз жакшылап план коюшубуз керек. Мисалы мен шаарда секция жетекчиси болуп да иштеп жүрдүм. Мына ошол аралыкта көп сабактарга киргенде сабактын максаты бөлөк, анын өтүп жаткан сабагы таптакыр бөлөк болуп калган учурлар абдан көп болчу да. Анан сабактын тиби башка, өзү башка эле типте өтүп жаткан болот да сабагын. Же формасы, методдору дейлиби, жабдылышына болсо таптакыр эле өзү сабакта колдонулбаган эле нерселерди жазып коет да. Мен ушул бир топ сабактарды көргөндөн кийин мен өзүмдүн да жеке тажрыйбама таянып айткым келет, эч качан жасалма болбош керек, жасалмалуулуктан качыш керек. Болгон нерсени болгондой жазууга жана ошол нерсени ошол 45 мүнөт убагында пландап берүүгө аракеттениш керек да. Мугалимдин сабагына киргенде эле алгач анын кандай экендиги уюштуруу моментинде эле байкалат да. Мугалимдин өзүн көрсөткөндүгү бул алгачкы анын чыгармачыл экендиги уюштуруу учурунда байкалат. Уюштурууда кадимкидей кирип эле окуучуларды жоктоп, анан кийин эле класстын тазалыгына көңүл буруп, анан эле датаны жазып өтүү эмес, ал мезгилде таптакыр сабагыбызга тиешелүү кайсыл бир тармакта уюштуруп алып, андан кийин өтүшүбүз керек. Ал эми үй тапшырмасын сураганда болсо, ашматайт, тешматайт дебестен үй тапшырманы дагы ар кайсы методдор менен сураш керек. Азыр мен да бир канча метод бөлүшүп айтып кетем. Анан жаңы теманы айтууда китептеги эле нерсени, мен көп сабактарга катышканда китептеги эле нерсени окуучуга айтып берген мугалимдерди көп кезиктирем да. Өзү негизи китептен дагы башка жаңы ошо темага байланышкан билимди беришибиз керек. Анан мугалимди эң эле өзүн көрсөтүп калуучу учур бул сабакты бышыктоо учуру. Мына ушул сабакты бышыктоо учурунда жыйынтыктоо экөөнү алмаштырбастан бышыктоодо ар кандай методдор менен окуучулардын жаңы тема алган билимин ар кайсыл ыкмалар менен бышыктап калыш керек. Ал эми сабакты жыйынтыктоодо окуучулар менен мугалим эркин баарлашыш керек. Сабакты түшүнө алдыбы, түшүнө албадыбы, аны азыр рефлексия деп жазылып жүрөт сабактын иштелмелеринде. Анан үй тапшырманы берүү. Ошол көп эле сабактарда үй тапшырманы берүүдө баланчанчы көнүгүүнү иштеп келгиле дейт, бирок ал баланчанчы көнүгүү мүмкүн биз класста сабакты бышыктоодо өтпөгөн, башка эле татаал тапшырма болуп калышы мүмкүн да. Ага карабастан эле класста иштеп бүтүп, анан жетишпей калган тапшырманы берип коюшат да. Бул дагы туура эмес. Тапшырма ар дайым класста иштелген жана балада үйүнө барганда иштей ала турган көнүгүү болуш керек. Анан баалоодо дагы ар дайым мугалим окуучуга мотивация берип туруш керек. Мен бул жерге сабактын тибин көрсөтүп койдум, сабактын формасын, сабактын методдорун анан көрсөтүп койдум. Бул ыйгата журт фонду тарабынан дагы ар кандай группаларга жөнөтүлөт, ошондуктан мен тез эле өтүп кеттим. Изденүү. Экинчи изденүү. Ар бир мугалим изденүүчү болуш керек. Окуучудан ат чабым алдыда жүрүш керек. Эгер биз окуучудан маалыматты аз билген болсок, анда биздин сабагыбыз окуучулар үчүн кызыксыз болуп калат. Негизинен жаш мугалим деп 3 жылдык стажы бар мугалимдерди айтат, 3 жылга чейинки. Ал 3 жылга чейин университетте билим алат, андан кийин практикада билимин жогорулатат дегендей. Мына ушул аралыкта эле мугалимдик кесипке болгон бир изденүүчүлүк ошол убактарда эле адамдарда мындай ойгонуп, аракет кылып башташ керек да. Мен мисалы Орошон ойлор деген китебимди студент мезгилде эле чыгаргам. Ал мезгилде эч качан мен конференциялардан калчу эмесмин. Ошол конференцияларда жазган макалаларымдын жыйындысын чыгаргам. Андан кийин Айтматовдун 90 жылдыгында Мектеп жана Айтматов 6 бутак 1000 тест деп китеп чыгардым.
Эми бул эки китепти изденүүдө айтып жатканымдын себеби булар дагы изденүүнүн натыйжасында келип чыкты да. Демек биз тынымсыз изденип турушубуз керек. Андан кийин изденүүдө ар кайсыл бир сайттарга киришибиз керек. Ошол ар кайсыл сайттардан ар кандай билимдин алсак болот. Анан ошол сайттар аркылуу ар кандай мугалимдердин тажрыйбаларын көрүп, анан өзүбүз дагы ошол мугалимдердей жакшы ийгиликтерди жаратканга аракет кылышыбыз керек. Бул жерде мен бардык слайдтарда сайттарды көрсөтүп койгом. 5-11 класстар үчүн видео сабактар ЛТРдин YouTube каналында жүктөлүү. Мына ошондон сиз алыскы региондо жашасаңыз деле ушул YouTube каналынан ушул ссылка аркылуу кирип, бир топ Кыргызстандын чыган мугалимдеринин сабактарын көрө алсаңыздар болот. Ал эми бул башталгыч класстар үчүн видео сабактар Баластан YouTube каналынан көрөбүз. Мамлекеттик электрондук китепкана түзүлгөн, Kitabedu.gov.kg деген. Мына ушундан дагы биздин мектепте окутуп жаткан бардык китептердин электрондук вариантын көрө алсак болот. Биз бул дагы мугалимдердин даярдаган сабактары, бул дагы биз буга чейин LibKG-ни билчүбүз. Азыр мен сиздерге мамлекеттин билим берүү министрлигинин алдында түзүлгөн дагы китепкананы айтып өттүм. Бул башталгыч класстар үчүн мульти сабактарды ошол ссылкага кирип көрсөңүздөр болот. Бул физика, химия, биология, география, дүйнө тарыхы жана башка мугалимдер дагы ушул булактан кирип сабактарды көрүп, ошол мугалимдерден тажрыйба алмашса болот. Андан кийин бул бекер билим берүү ресурстары деген ушул тиркемеге сайтка кирсеңиздер, кайсыл бизге ресурстар бекер экендигин сиздер көрө аласыздар жана колдоносуздар. Бул да интерактивдүү сабактар. Анан биз мына азыр дистанттык билим берүүдө биз YouTube'га ар кандай сабактарды жүктөп жаттык. Мына ошондо каалаган эле музыканы, каалаган эле сүрөттөрдү коюп жаттык да. Бирок YouTube каналынын мындай эрежеси бар. Эгерде сиз уруксат эмес музыканы коюп алсаңыз, анда YouTube сиздин каналыңызды жаап YouTube'да сиздин каналыңыз жабылып калышы толук ыктымал. Ошондуктан сиздер бул жерде YouTube'дун ушул сайтка кирип туруп бекер акысыз же болбосо ушул ырларды алып колдонсоңуздар эч кандай сиздерде мүчүлүштүк кетпейт. Ал эми бул биз ар дайым Google'дан эле сүрөттү издеп туруп коюп алабыз. Бул уникалдуу тарыхый фото сүрөттөрдү көрүүчү сайт. Ушул жерден эски сүрөттөрдү алып, тарыхый сүрөттөрдү алып колдонсоңуздар болот. Ал эми бул Кыргызстан боюнча фото архив, Кыргызстан боюнча жалпы архив ушул сайтка киргизилген сүрөттөр. Ушул жерден алып колдонсоңуздар болот. Ал эми бул дагы бекер сүрөттү ушул сайттан алып колдонсоңуздар болот. Ар кандай биздин жарыялап жаткан макалабызгабы же болбосо жарыялап жаткан сабагыбызгабы дал келе турган сүрөттөрдү ушул жерден тапсаңыздар болот. Бул болсо тарых маданият боюнча тексттерди тапсаңыздар ушул сайтка кирсеңиздер болот. Тарыхый карталарды тапсаңыздар болот бул сайттан. Анан аудио китепти дагы бул сайтка кирип тапсаңыздар болот. Азыр аябай убакыт аба менен суудай эле болуп калды да. Мына ошондуктан мен көпчүлүк кесиптештериме аудио китептерди сунуштайм. Анткени иш кылып жатып деле сиз буну коюп койсоңуз уга бересиз. Бул жерде тарых боюнча дагы видео сабактар бар. Анан Илим Элим деген сайт бар. Бул сайтта жалпы республикалык тестирлөө боюнча СОМОнун тажрыйбалуу мугалимдери аналогия, математика, окуп түшүнүү боюнча өздөрүнүн сабактарын өтөт. Бул жерде англис тилинен дагы сабактар бар. Анан үчүнчү бул ар кандай методикалык китептерди окуш керек ар бир мугалим. Мисалы мен кесибиме байланыштуу бул китептерди коюп койдум. Кыргыз тили адабияты мугалимине 100 кеңеш деген Сулайман Ушпаевдин жакшы китеби бар. Бул китептен сиз сабакты пландоону аябай жакшы үйрөнсөңүз болот. Ар дайым кыргыз тилинин орфографиясы кайсы кесиптин ээси болсоңуз дагы сиздин жаныңызда жүрсө абдан жакшы.
мына бир топ китептерди коюп койдум. Бул менин китептекчем. Ар бир жаш мугалимге мен сунуштайм. Өзүңүздөрдүн жекече китептекчеңиздер болуш керек сөзсүз. Мугалим азыр техника өнүккөндүгүнө карабастан ар дайым китептин өзүнүн орду бар. Анан 4-чү бул педагогикалык билим. Дүйшөн Шаматовдун мен диссертациясынан дагы окуп калдым. Педагогикалык мугалимдин билимин биз студент кезде эле алабыз. Анан педагог катары биз ата-эне менен, мектептеги администрация, анан кесиптештерибиз, окуучулар менен кантип иштешүүнүн жолун биз мектепке келгенге чейин калыптандырып келишибиз керек. Мисалы педагогикалык этикада бар. Эми 100% класстагы окуучулардын бардыгы жакшы дей албайм. Айрым тартип бузгандарын ата-энесине дароо эле ал кандай тартип бузса ошондой кылып жеткирет да мугалимдердин көпчүлүгү. Педагогикалык этикада өзү жаман болсо деле окуучунун эки жакшы жагын, анан бир жаман жагын айтып ата-энеге түшүндүрүш керек да. Эгер биз антпесек, ата-эне мектепке келгенден баш тартып, таптакыр мектеп менен сиз менен кызматташпай коюшу мүмкүн. Анан 5-чи мына жаңы эреже кирди, бул техниканын тилин билүү деп. Сиз мугалим катары ар бир жаш мугалимдин өзүнүн Gmail пошталары болуш керек. Сиз азыр кайсыл жерге барсаңыз деле поштаңыз сурайт, жана кайсыл жакшы жерде иштегиңиз келсе деле бардыгы поштага байланган. Кайсыл тиркемени үйрөнөм десеңиз деле поштаңызды жаз деген алгачкы эле кирип жатканда ушул талап кылынат да. Анан экинчи мугалим бир эле баягы билим тармагында эмес, ал соц тармактарда дагы өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүш керек. Мына азыркы жаш мугалимдер мына YouTube'да деле менин 1600дөн ашык подписчигим бар. Бул мугалим үчүн жакшы эле көрсөткүч. YouTube'га жүктөп жатканда сиздер агартуучу педагог катары аябай мындай блогер болууну санабастан өзүңүздөрдүн кесибиңиздерге байланышкан сабактарды, өзүңүздөрдүн кесибиңиздерге байланышкан видеолорду киргизишиңиздерди суранам. Анан Instagram'да дагы мындай болушуңуздар керек, анткени кайсы бир конкурстар болуп калса, бул дагы кайсыл бир критерийине кирилет. Мына ошондо ушулардын пайдасы тиет. Анан бул менин мультиуроктогу блог сайтым. Бул сайтта мен 100дөн ашык иштелмелерим, тесттерим бар. Алып колдонсоңуздар болот. Google Chrome'го кирип эле Тайыр кызы мультиурок деп жазсаңыздар чыгат. Бул жерден болсо, бул сайттан болсо сиздер ар кандай Photoshop кылганды, ар кандай дизайндерди үйрөнсөңүздөр болот. Анан эң эле дагы бир пайдалуу нерсе бул Google Go деген тиркеме, Google'дун тиркемеси. Мындан сиздер англис тилиндеги, каалаган тилдеги сөздөрдү кыргыз тилине которуп окуй аласыздар. Мисалы мен Кыргызия, страна Центральная Азия дегенди мына Кыргызстан Орто Азиядагы өлкө деп которуп дароо эле окуй аласыздар да. Анан ар бир мугалим билиши керек болгондорду мен тизмектеп койдум. Кийин слайдты жөнөткөндө дагы кеңири көрүп аласыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Ар кимибиз ар жакта болсок дагы биздин мугалимдик кесип ар дайым бириктирип турат. Ошондуктан ар дайым сиздер менен иштешүүгө жана сиздерден кеңеш алууга даярбыз. Мугалимдин да мугалими болуш керек. Ошондуктан жалпы устаттарга ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат Нургүл эжеке. Буюрса урматтуу агай эжелер, Нургүл эжекенин слайдын бизге жиберет поштага. Сиздер мүмкүн болсо поштаны калтырып койсоңуздар, биз жиберебиз. Нургүл эжеке демонстрацияны өчүрүп койсоң. Демонстрацияны өчүрүп кой Нургүл. Өчүрдүм. Могу ким немеси чыгып калды экраны? Ленова деген ким? Ошол Ленова деген өчүрүп коесуздарбы эмеңиздерди? Так, бол. Рахмат. Андан Нургүл эжекенин дагы жол терең ыраазычылык билдиребиз. Балким ушул вебинардын арасында суроолор болгон болсо, ошол суроолорго вебинарлар бүткөндөн кийин
жооп берет. Почтаңыздарды калтырып койсоңуздар Нургүл эжекебиз бизге жиберип коет. Биз силерге жиберип коебуз. Анда кийинки агайыбыз Илгиз Шамырзаев агайыбыз. Анда сөз сизде. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алласы бар, 2 дүйнөсү бар, 3 журту бар, 4 кыбласы бар, 5 парзы бар, 6 малын баккан таласы бар, 7 облус каласы бар, 8-9 ондон баласы бар. Айтор эркектериң ат жалында уктаган, аялдары түз жолунан чыкпаган, кылым кезип, кылым карыткан, сөз багып, сөздү таптаган уюткулуу кыргыз элим, амансыздарбы? Жалпыңыздарды кутмандуу кушубак кечиңиздер менен дейин дагы аз болсо дагы өзүмдүн тажрыйбамдан келип чыккан абалда жаш мугалимдин ийгилиги деген темада өзүм жеке тажрыйбама таянган абалда сиздер менен пикир бөлүшөйүн. Андай болсо мен презентациям көрүндү? Көрүндү агай, башталып атат. Көрүндү. Айта бериңиз ооба. Азыр. Азыр мен жалпы чоң экранга чыгып атам. Аты жөнүм Илгиз Шамырзаев, өзүм Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз түрк достугу мектеп лицейинде кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенемин. Учурда эмгек тажрыйбам 3 жылдан өтүп, 4-чү жылга кетип, буюрса 4-чү жылды аяктап жатам. Мен бүгүн сиздерге ушул ийгиликти жаратуу үчүн эмнелерге көңүл буруу керек, ошолор жөнүндө айта кетейин. Биринчиден, китеп окуу. Урматтуу катышуучулар, бүгүнкү вебинардын катышуучулары, адам өзүн өзү өнүктүрүү үчүн, же болбосо кандайдыр бир ийгиликке жетүү үчүн сөзсүз китеп окуусу керек. Биз күнүнө дем алабыз, тамактанабыз, бул кандай зарыл болсо, адам үчүн китеп окуу ошончолук зарыл болуп эсептелет, албетте. Биз билебиз, эгерде кайсыл бир суу бир ордундан акпай тура берсе, анда ал суу кайсы бир мезгил келип, аз убакыттын ичинде балыр басып кетүүсү турган кеп. Кайсыл бир темир буюм эгер адам баласы пайдаланбаса, анда кандайдыр бир мөөнөттөн кийин ошол темирди заң басып, дат басып, керексиз абалга келип калышы турган кеп. Ошондой эле учурда маани бериңиз, эгерде адам баласы дагы өзүнүн ден соолугуна кам көрөт, денесинин көркөмдүүлүгүнө кам көрөт, бул үчүн спорт менен машыгат. Ал эми адам дагы мээсин китеп окуу, кандайдыр бир илим менен алектендирбесе, анда ал бара-бара бир терс жолдорго алып барып коюшу мүмкүн. Себеби биз албетте бешиктен кабырга чейин билим алышыбыз керек, ар күнү өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек. Улуу Кытай дубалын дагы билесиздер. Бул дүйнөдө бүгүнкү күндө 7 кереметтин ичине дагы кирген. Көп адамдар ал жерге барып, аябай бир таң калып барышат. Мына ошол улуу Кытай дубалын эмне үчүн кытайлар курушту деген суроо бар да. Мунун эң биринчи себеби, биринчиден алар душмандарынан коргонуусу керек эле. Мына ошондуктан дагы анын калыңдыгы үстүнөн 6 ат жан басса боло тургандай кеңдикте, ал эми катуулугу аябагандай бекем кылып курулган, душмандардан коргонуу максатында. Бирок ошол улуу Кытай дубалын 3 жолу душмандар басып кирип кеткен. Жөн эле дубал эч кандай коргоо кызматын аткара албай калган. Бара-бара бул окуянын түйүнүн чечмелей келгенде, ошол дарбазада турган сакчылар аз эле акчага алданып, дарбазаны душмандарга ачып берип койгон. Мына ушул окуялардан кийин Кытай эли айтып атат, көрсө биз душмандардан коргонуу үчүн жакшы гана чептерди куруппуз, аябай аскерлерибизди көбөйтүпбүз, бирок эң негизгиси болгон биз адам тарбиясына маани бербептербиз деп, андан кийин гана булар окууга, билимге маани бере баштаган экен. Демек, мен айтайын дегеним, бул китеп окуу эң маанилүү. Күнүңүздүн кандайдыр бир бөлүгүн китеп окууга арнап койсоңуз, багыттап койсоңуз, же болбосо өзүңүздүн күнүмдүк планыңызга киргизип койсоңуз, бул өтө сонун. Ал эми экинчи баскыч бул таанышыңыз деп турат. Таанышуу дегенде, эгерде сиз аял болсоңуз, эркектер менен, эркектер болсоңуз, аял менен таанышуу дегендик эмес. Бул дегени өзүңүздүн чөйрөңүзгө тиешелүү болгон белгилүү инсандар менен таанышуу. Мисалы, мен мугалим катары агартуу тармагында көп адамдар менен
бул багытта ийгиликке жетишкен, бул багытта өзүнүн орду бар салмактуу инсандар менен таанышууну максат кылам, кыялданам жана ар күнү аракет жасайм. Эмне үчүн? Себеби алар менен таанышуудан мен өзүмө тажрыйба алуум керек, маалымат алышым керек. Анан алар менен кызматташтыкты буюрса жолго коюп алсам, жакшы бир ийгиликтерге жетишүүмө албетте себеп болот. Устат катары өздөрүнүн баштарынан өткөргөнүн аз да болсо бөлүшөт, кеңеш берет дегендей. Ал эми кийинки 3-чү баскычта болсо жаңылык жаратыңыз деп турат. Жаңылык жаратыңыз дегенде мисалы социалдык тармактарда бүгүнкү күндө баарыбыз эле барбыз. Социалдык тармакты ачсак эле биринчи кезекте кимдер чыгат? Ырчылар, шоу дүйнөнүн өкүлдөрү, саясатчылар, куудулдар чыгат. Алар басканын, турганын, кайда барганын жаңылык кылып турушат. Эми сиз дагы өзүңүздүн жашооңузга тиешелүү жаңылыктарды жаратышыңыз керек. Бирок биздин жаңылыктын өзгөчөлүгү ушунда болушу керек. Мен бүгүн эс алууга бардым, мен бүгүн Бишкекке келдим эмес. Биздин жаңылык агартуу тармагына тиешелүү бир жаңылык болууга тийиш. Сиздин жаңылыкты ушундай бир чөйрө топтоп алышыңыз керек. Сиздин жаңылыктарды адамдар аябагандай зарыгып күтүүсү керек. Кийинки жаңылыгы качан чыгат экен, дагы кандай бир материалдарды иштеп чыгат экен деп ушундай бир деңгээлге жетишиңиздер керек да. Анан 4-чү баскыч бул жерде баракчаңыз болсун деп атам. Баракчаңыз болсун дегени Facebook, Instagram тармактарында же Telegram группаларында бир баракча түзүп алсаңыз, бул сиз үчүн өтө сонун бир көрүнүш деп ойлойм. Себеби баракчаңыз дагы өзүңүздүн кесибиңизге байланышуусу керек. Мисалы мен Facebook тармагында Кыргыз Республикасынын мыкты мугалимдери деген баракчаны ачтым. Аз убакыттын ичинде азыр катталуучулар күндөн күнгө көбөйүп барууда. Ал жерде мен колумдан келишинче агартуу тармагына тиешелүү болгон жаңылыктарды коомчулукка батыраак бөлүшүшүм керек. Албетте ал жаңылыкты өзүм барып иликтебейм. Ошол эле учурда Билим берүү жана Илим министрлигинин сайтына, агартуу тармагына тиешелүү болгон баардык сайттарга катталамын дагы. Аларда болуп жаткан жаңылыктарды алгачкылардан болуп, дал ошол баракчамдан бөлүшүп турам. Мындан сырткары Нургүл эже айтып кеткен ошол Instagram тармагында дагы бир канча баракчалар бар, интеллектуалдык баракчалар бар. Баракчаңыз болсун дегени ушул. Сиз ошол баракчаңызга ар күнү жаңылык чыгарышыңыз керек. Болбосо баракчаңыздын активдүүлүгү болбойт. Жаңылык жаратуу үчүн, жаңылык чыгаруу үчүн эмнени чыгарасыз? Ал жерде маалыматтарды анализдөө деген түшүнүк бар. Каалаган эле маалыматты чыгара берүүгө болбойт. Канткенде сиздин баракчаңыз кызыктуу болот, канткенде сиздин баракчаңыз башка баракчаларга караганда бир канча тепкичке жогору көтөрүлөт. Мына ушул нерселерди ойлонуу, материалдарды талдоо, тандоо аркылуу сиз өзүңүздүн убактыңызды дагы да пайдалуу жана өзүңүз үчүн көп маалыматтардын базасын түзө аласыз. Андан кийин бул жерде социалдык чөйрө деп турат. Социалдык чөйрөнү мен 3 топко бөлүп турам. Биринчи сиздин социалдык чөйрө, бул сиздин социалдык адамдар. Айтканымдай эле мисалы Facebook тармагына катталсаңыз, ал жерде бир канча агартуу тармагына тиешелүү болгон же агартуу тармагына тиешеси бар группаларга адамдар менен таанышып, ушул өзүңүздүн чөйрөңүздү түзүшүңүз керек биринчи. Мейли WhatsApp группада болсун, мейли түз байланыш түрүндө болсун, кандай учурда болсо дагы сиз биринчи өзүңүздүн социалдык чөйрөңүздү түзүп алсаңыз, бул өтө сонун мүмкүнчүлүк. Себеби учурда Нургүл эжебиз айткандай эле бир канча кароо сынактар, мейли мугалимдерге тиешелүү кароо сынактар болсун, социалдык тармактар менен чечилип калган баскычтар иштелип чыгууда. Мисалы, кайсы бир видео сабакты даярдап YouTube'га жайгаштыруу, ал жерден просмотр чогултуу, лайк топтоо, ушундай бир баскычтар пайда болууда. Мына ошол кезекте сизге эң биринчи учурда ушул сиздин өзүңүз түзгөн, өзүңүз жараткан социалдык чөйрө жардамга чыга келет. Бул жерде ошол социалдык чөйрөнү түзүп алсаңыздар өтө сонун. Экинчи сайттар. Демек, сиз мыкты мугалим болуу үчүн албетте тиешелүү сайттар менен да иштешиңиз керек, алектенишиңиз керек. Тиешелүү сайттарга катталып аласыз. Аларды шилтеме түрүндө өзүңүзгө ноутбугуңузга сактап алсаңыз, бул өтө сонун. Ар күнү ошол сайттарды биз карап турушубуз керек да, кандай жаңылык болуп кетти. Мына ошол жаңылыктарды баарынан мурда алдыда болушубуз керек. Ийгилик деген эмне? Ийгилик деген бул баарынан алдыда болуу, баарынан мыкты болуу. Демек, баарынан алдыда болуу үчүн сиз маалымат жактан дагы алдыда болушуңуз керек. Бул дегени сиз
баардык нерсени эң биринчилерден болуп билишиңиз керек. Башка мугалимдер сиздерден сурашы керек, бул эмне болуп атат, билим берүү сентябрдан уланат бекен, мына ушулар боюнча сиз жөн эле бир мындайча айтканда тирүү энциклопедия болуп калышыңыз керек да. Ушундай деңгээлге жетип алсаңыздар өтө сонун. Ал эми үчүнчүдө бул гезит журналдар деп атат. Мисалы кут билим сабак, мугалимдер дүйнөсү, классташ же болбосо журналдардан шокум, эл агартуу, мугалим деген журналдар бар бир канча. Тиешелүү болгон журналдардын баарына жазылып алсаңыз, бул өтө сонун. Андагы болуп жаткан маалыматтарды, материалдарды барактап чыгуу, аларды карап чыгуу, алар менен таанышып чыгуу аркылуу тажрыйбаңыз улам артып болуп турат. Себеби сиз билбеген бир маалыматты экинчи адам билет, экинчи адам билбеген маалыматты сиз билишиңиз мүмкүн. Ошондуктан адамдар менен баарлашуу, пикир алышуу, чыгарылып жаткан материалдарды окуу, бул сизге тажрыйба гана алып келиши мүмкүн, өнүгүү гана алып келиши мүмкүн, эч кандай зыян алып келбейт. Ал эми сүйгөн жумуш менен алектенүү, бул багытта адашпасам баягы дүйнөлүк бестселлерден Икигай деген китеп бар. Икигай деген китеп бул ошол япониялыктар жөнүндө жазылган. Японияда эмне үчүн адамдар көп жашайт, эмне үчүн алар бактылуу, мына ушул суроолорго жооп берген. Көрсө, япониялыктар өзүнүн сүйгөн жумушу менен гана алектенет экен. Аны бизче которгондо ошол Икигай деген бир түшүнүктү берип калат экен. Демек, сиз ийгиликке жетүү үчүн өзүңүздүн сүйгөн жумушуңуз менен алектениңиз. Кыргызда жакшы сөз бар, баягы мойнунан сүдүрөгөн ит ууга жарабайт, аңчылыкка жарабайт деп коет. Демек, сиз кайсыл багытка кызыгасыз? Мисалы, мен китеп жазуу багытына кызыгамын. Бул багытта сиздер көрүп тургандай Дил азыгы биринчи жана экинчи китептери чыккан. Бул эки китепте 100дөн ашуун тарбиялык аңгемелер бар. Ал тарбиялык аңгемелер дагы өзүнөн өзү жаралып калбайт. Аларды топтойсуз, же болбосо өзбек, түрк жана башка тилдерден которуп, мына ушундай бир системага келтиресиз. Ал эми түркүн суроолорун түрмөгү биринчи, экинчи, үчүнчү китеп дегендер мен өзүм Элтер телеканалында Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунда ойногондуктан ушул интеллектуалдык багытка кызыгамын. Ушул Что где когда жана башка бир канча интеллектуалдык тайпалардын баардык социалдык баракчаларында группаларына кошулганмын. Бул 3 китепте жалпысынан биригип 3003 логикалык суроо жооптор бар. Мына ушулардагы мен сүйгөн жумушум десем жаңылышпайм. Ар күнү мен ошол суроолорду жыйнайм, же болбосо суроолор менен таанышам. Кандайдыр бир деңгээлде ушу чөйрө менен күнүмдүн тең жарымы өтөт. Себеби мен бул жумушка кызыгам, өзүм сүйөм дегендей. Албетте бул жумуш менен алектенүү учурунда көптөгөн сиз билип билбеген дүйнөдөгү кызыктар көп. Мына ошол кызыктарды дагы эмне кыласыз? Сиз өзүңүздүн тажрыйбаңызда колдоносуз. Мисалы, кайсыл бир улуу инсандар жасаган иштер, басып өткөн жолдор, буларды окуу аркылуу албетте өзүңүзгө тажрыйба топтойсуз. Китеп жаратуу бул эң сонун. Эгерде өзүңүздүн бир кандайдыр бир кызыккан багытыңыз боюнча китеп жаратып, аны коомчулукка тартуулап алганыңыздан кийин ары жагына өзүнөн өзү эле сизде бир өзгөчө дем болот, өзгөчө күч болот. Сиз улам кийинки китепти чыгарууну каалап каласыз. Ошондуктан мен ар бир мугалимге ушуну айтат элем. Сиз мугалим катары гана жүрбөңүз. Мугалим катары жүрүү менен, катардагы эле мугалим болуу менен ийгиликке жетүүчү мугалим албетте жер менен асмандай орду бар. Айтайын дегеним, жөнөкөй мугалим бул мектепке келет, катардагы мугалимдей мектепке келет, сабагын өтөт, журналын толтурат, сабак бүтөрү менен кайрадан үйүнө кетет. Ал эми ийгиликке жетем деген мугалим ар бир сабагын кызыктуу өтөт, күнүмдүк материалдар менен изденет, жана ошондой эле өнүгүү үчүн түрдүү конференциялар, түрдүү сынактарга эмне кылат? Катышат. Түрдүү сынактар демекчи, учурда түрдүү өзүнүн багытына жараша сынактар бар. Мына ошол сынактар дагы сиздин ийгиликке жетишүүңүзгө өтө чоң таасирин тийгизет. Мисалы, жакында эле республикалык санарип мугалим деген эмне болду? Сынак болду. Мына ошол сынакта дагы көптөгөн мугалимдер катышты. Мына ушундай сынактарга катышыңыз. Балким сиз айтышыңыз мүмкүн, мен бул багытта эч кандай өнөрүм жок, эч кандай тажрыйбам жок, ийгиликке жете албайм. Жок. Жаш бөбөк деле алгачкы жолу төрөлгөндө биринчи жолу басканда эле басып кетпейт. Улам жыгылат, анан
ошентип көнүгөт. Демек, ийгиликке жетүү дагы ошондой. Бир жолу жаңыласыз, эки жолу жаңыласыз, бирок ошол сиздин жаңылганыңыз, ката кетиргендериңиz сизге кийинки жолкусунда өтө чоң тажрыйба болот, өтө чоң сабак болот. Кийинки жолу сиз ошол каталарды кетирбейсиз. Демек, кайсыл бир улуу инсан айткан экен, мен көбүрөөк ката кетирүүнү, жашоодо көбүрөөк ката кетирүүнү каалайм дечкен. Эмнеге десе, себеби ошол кетирген каталарым мага сабак болот дагы, кийинкиде ошол каталарымды кетирбегенге аракет кылам деп. Айтайын дегеним, сиздер дагы көбүрөөк ката кетириңиздер деп айтам. Албетте бул жакшы ниет, себеби адам ката кетиргенде гана кийинки жолу ошол катаны кетирбөөгө үйрөнөт экен. Албетте идеалдуу иш жок, идеалдуу ийгиликтүү адам жок. Ар бир нерсенин өзүнүн кемчилдиги бар. Ошондуктан өзүңүз сүйгөн жумуш менен алектениңиз, ийгилик жаратууга аракет кылыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат Илгиз агай, сонун презентация болду. Урматтуу агай эжелер, буюрса ошол суроолор болсо, анда экинчи бөлүмдөн улантабыз. Анда кийинки сөз кезегини биздин эң жаш мугалимибиз, жана башта айтып өткөндөй, жаш мугалим 2019 конкурсунун жеңүүчүсү, баш байгенин ээси, билим берүүнүн отличниги, география мугалими, жаратылышка дагы жакыныраак деп айтсак болот. Бактыгүл эжекебиз, сизде анда. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Жалпыңыздарды ушул окуу жылын ийгиликтүү аяктап алышыңыздар менен куттуктайм. Мен дагы бүгүн ушул жогорудагы кесиптештеримдин оюн толуктап, өзүмдүн бир аз болсо дагы иш тажрыйбам, практикам жөнүндө бөлүшкүм келди. Негизинен темада айтылып тургандай, жаш мугалимдин ийгилиги деп өзү темада айтып турат. Ошого байланыштуу мен ушул жаш мугалимдерге басым жасап, жана ушул жаш мугалимдердин ийгилиги, анын ичинде мисалы жогорудагы агай эжекелерибизди жана өзүбүздүн бир аз ийгиликтерибиз, тажрыйбаларыбыз жөнүндө бөлүшө кетейин. Мен азыр сиздерге экранды бөлүшүп коеюн. Агай көрүнүп жатат да? Ооба, көрүнүп атат, ооба. Чоңойтуп алсаң дагы жакшы болот. Болду. Мен бүгүн кароо сынактарда кантип ийгилик жаратуу керек деген темада сөз кылгым келип турат. Негизи мен өзүм жөнүндө айта кетсем, Ош шаарындагы номер 50 мектепте иштейм. Жогоруда дагы биздин акын агайыбыз айтып өтүп кетти. Негизи бизде ийгиликке жетем десе, азыркы жогорудагы айткан агайларыбыздын кеңештерине да кошулуш керек. Албетте сөзсүз түрдө сүйүктүү жумушуң болуш керек. Сүйүктүү жумушуң, өзүң берилип, кызыгып иштеген жумушуң болбосо, эгер кызыкпасаң, ал жааттан ийгилик жаратыш менимче бир аз кыйын. Андан соң бир кандайдыр бир позиция болуш керек да адамда. Мен ушундай ийгиликтерге жетишим керек, же ушундай бир кандайдыр бир максаты болуш керек. Ошону менен бирге эле жоопкерчилик мамиле жасаш керек. Бул бир гана сынактарда эмес, негизи ишиңиздерде, негизи жоопкерчиликтик сапат өтө керек. Жоопкерчиликтүү менен мамиле кылсаңыздар жакшы. Андан соң жөндөм кеткен билим дагы болуш керек, бирок бул жөндөм дагы сөзсүз керек. Мугалим өзү негизи айтып коебуз го, мугалим мындай артист болот деп айтып коебуз го, ошол сыяктуу жөндөм дагы бардык нерсеге шык бир жөндөм керек. Анан ошону менен бирге эле жакшы сапаттар, бул негизи кошуп койдум. Ошону бирок бардыгыңыздар эле туура деп эсептесеңиздер керек. Анан бизге идея керек. Мисалы сабакты көргөзмөлүү кылып өтүш үчүн бизде билебиз, мыкты мугалим конкурстарында негизинен сабагыбызга басым жасалат, сабагыбызга келип катышат, сабагыбызды анализдейт. Ошол учурда бир жакшы бир идея кошуп, өзгөчөлүк менен өтсөңүздөр болот.
жана кандайдыр бир нерсеге мындай так план коюшуңуздар керек. Ушундай мисалы бул иштен кийин бул ишти жасайм деген сыяктуу өзүңүздөргө так план коюп алып иштесеңиздер болот. Негизи бизде жаш мугалимдер азыр бир аз мындай тартыш десек болот. Мындай ачыгын айтыш керек, көбүнчө бюджеттик негизде окуп бүткөн студенттер гана ошол 3 жылдык келишимдик негиз 3 жыл келишим түзөт, ошол бюджеттик негизде окуп атканда ошону отработка кылыш үчүн гана иштеген мугалимдер көп. Мен өз көзүм менен деле көрүп жүрөм. Бул жерде ошол жаш мугалимдерди мектепке алып калуу максатында, ушундай бир жаш мугалимдерге стимул берүү максатында бизде ар кандай сынактар бар. Анан мен ойлойм, жаш кезинде ошол мугалим ушундай сынактарга сөзсүз мындай катышыш керек. Анан бизде мындай бир кандайдыр бир сынакка катышып, ошодон ийгилик жаратсаң, анан кийинки ошол менден кийинки жылкы катышып жаткан катышуучулар, жаш кесиптештерим аябай көп кайрылышат. Мисалы канткенде ийгилик жаратабыз, былтыр сиз эмне кылгансыз деген сыяктуу суроолор аябай көп берилет. Анан мен ошого ушул бир кыскача эле жооптор менен жооп берем дайым. Негизи бул жерде дагы жазып койдум. Бизде негизги ошол конкурстун негизги талаптарын аткарыш керек. Эң биринчи бул жобону окуп чыгуу зарыл. Негизи жободо бардык нерсе камтылат. Ошол жобону так окуп чыгыш керек. Анан мазмундук талап. Ошол конкурсту, сынакты уюштуруп жаткан мекеме десек болот. Мекеме өзүнүн бир талабын коет. Мисалы, мазмун ушундай болуш керек, жана башка дегендей талап коет. Ошол конкурсту уюштуруучулар коюп жаткан талапты так аткарышыңыздар керек. Андан соң техникалык талап. Бул ушул кече жакында эле жыйынтыгы чыккан сценариптик педагогика республикалык сынагы Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан уюштурулган. Мында даана техникалык талаптар деп жазылып турат. Ошол техникалык талаптарын аткарсаңыздар, андан соң сапаттуу жумуш. Сиздер жасаган нерселер ошол конкурстагы иш аракеттериңиздер, ага даярданган же ошо сабактарыңыздар бардыгы мүмкүн болсо сапаттуу болушу шарт. Ошол мындай негизинен жакшы деп эсептейм. Андан соң жасаган нерсенин маани маңызы дейт. Бул жерде мисалы бизде мугалимдердин конкурсунда финалдык баскычта мындай көбүнчө кандай саламдашуу же бир кандайдыр бир нерсени аткарып беришет. Ошол учурда ошол жасап аткан иш аракетиңиздин кандайдыр бир маани маңызы болуш керек. Мисалы видеоролик тартасыз. Видеоролик тартып өзүңүздү тааныштырууга презентация жасайсыз. Ошол учурда ушул маани маңызы бар кылып, себеби биз мугалимбиз, башкалардан ошонубуз менен өзгөчөлөнүп турабыз. Ошол нерсеге басым жасашыбыз керек. Андан соң сынактар тууралуу маалыматтарды кайдан алабыз? Бул дагы көп келген суроолор. Сиздер каяктан бул сынактарга катышып алдыңыздар, кай жактан уктуңуздар эле деп суроо берип калгандар бар. Негизи массалык маалымат каражаттарынын жана мектеп поштасына келген жаңылыктар тууралуу маалыматта болушубуз керек. Бизде азыр бардыгыбыз соц тармакта активдүүбүз. Эгер өзүбүз активдүү болбосок дагы жок дегенде кирип, баш багып соц тармактарга кирип, бир жаңылыктарды окуп турабыз. Анан ошол учурда мен сиздерге сунуштайт элем. Биз эми өзүбүз мугалим, билим берүү кызматкерлери болгондуктан өзүбүзгө тиешелүү дагы бир баракчаларга катталып коюшу зарыл. Албетте бул пайдасы тиет. Бул негизи азыр бардык мектептерге райондук, шаардык билим берүү башкармалыгынан мектептин электрондук почтасына буйруктар жиберилет. Ошол мектептин электрондук почтасына мисалы секретарь аркылуу кабардар болуп турсаңыздар болот. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин сайты бар билсеңиздер, жана ошондой эле Instagram, Facebook тармактарында социалдык өзлөрүнүн баракчалары бар.
министерствонун. Мына ошол соц баракчаларга катталып койсоңуздар болот. Урматтуу эжекелер, звугуңуздарды өчүрүп алсаңыздар, Гүлмира эжеке бир аз жолтоо болуп жатасыз. Андан соң Билим Акпресс сайты бул дагы жалаң билим берүү тармагына тиешелүү жаңылыктарды чыгарат. Ошол эле учурда ошол конкурстун уюштурулуп жаткандыгы тууралуу маалыматты, ошол эле учурда анын жыйынтыктарын чыгарат. Андан соң Кут билим гезити бул дагы ушу жогорудагы сыяктуу эле. Анан эгер ушундай медиа жаатында жакшыраак иш алып барган болсо, ошол сиздердин райондук жана шаардык билим берүү башкармаларыңыздар, алар эгер соц тармактарда активдүү болсо, алардын соц баракчаларынан дагы жаңылыктарды чыгарып турушат. Андан соң жетекчилик ар кайсы маалымат булактары. Бизде кээ бир конкурстар бар. Бул атайын мектепке буйрук болуп келбейт. Кабылуучу мугалимдер катышат. Онлайн конкурстар бар. Мисалы, санариптик педагогика деген конкурс болду кече жакында эле. Бирок санарip мугалим деген дагы конкурс бар. Экөөнү адаштырбаңыздар. Санарip мугалим конкурсу бул бизге мындай мектептерге ошо буйрук болуп келген эмес, кабылуучу мугалимдер онлайн катышса болот. Мына ошого окшогон конкурстарды эгер мектептин электрондук почтасына келбесе, ар кайсы маалымат булактардан, жеке тааныштыгыңыз бар адамдардан дагы уксаңыздар болот. Андан соң бизде негизи конкурска, сынактарга катышып атканыбызда үчүнчү күчтөр пайда болот. Үчүнчү күчтөр дегенибиз булар мындай сиз катышып жаткан сынакка өзү катышпаган болушу мүмкүн. Бирок сизге ар дайым мындай баары бир сен утпайсың, анын тааныштары көп, бул сынактын жеңүүчүсү алдын ала эле тандалып алыныптыр деген сыяктуу сөздөрдү айтып сизди ренжитип койгон адамдар. Булардын негизинен үчүнчү күчтөр деп атап койсок болот. Ушул күчтөргө сиздер көңүл бурбашыңыздар керек. Себеби мен мындай өзүмдүн башымдан өткөн нерсени айтайын. Мен дагы жаш мугалим 2019 сынагына катышкам. Ошол сынакта өзүмдү да мындай бир аз чочулуу болгом. Мен ушунча даярдансам деле мүмкүн башка бирөөгө берип койсочу, башка бирөө алып кетсе башпай кени деген сыяктуу ушундай менде ар кандай ойлор пайда болгон. Бирок үчүнчү күчтөрдөн дегенде ушундай тааныштар деле биз катышып жатканда, мисалы мен атаандаштарым деп коет, мурун атаандаштарым азыр эми жакын эле саналаштарым болуп калды. Алар ушул атаандаштарым деле ушуну тааныш экен деген сыяктуу. Бизде негедир кыргыздарда ушундай сөз көп болот. Ушундай үчүнчү күчтөргө мен бирок азыр көңүл бурбайм. Себеби булар бекер гана сизди ренжитет, болгону аркага тартат. Андан соң ошол ушуга улай эле айтып кетейин. Кыргыздардын канына сиңип калгандай, тааныш издеп акча сунуштап ара болбоңуз. Андан көрө ишке өтүп, убакытты такчаны туура пайдаланыңыз. Ушуга окшогондой мындай бул кимди тааныш экен, комиссияда ким бар экен деген сыяктуу нерселер менен сиз эч качан алек болбошуңуз керек. Бизде ошол сынактарга катышып жатканда бир агайыбыз айтты эле, силер жашыңардан мындай адилеттүүлүккө үйрөнгүлө, жашыңардан бир тааныш издеп, ушундай жаман нерсе, жаман кадамдарга барбагыла деп мага ошол аябай мындай таасирдүү сөз болгон. Анан ошондуктан мен дагы мындай сынактарга катышып жатканда эч кимге мындай жазгым, эгер билсем дагы ошол ким көзөмөлдөйт, ким уюштуруп жаткандыгын билсем дагы мен өзүм бул жагынан өзүм мындай жол бербейт, өзүм жазгым деле келбейт. Кийин себеби сиздер өзүңүздөр кайсы бир сынактын жеңүүчүсү болгонуңуздарда деле өзүңүздөргө мындайча айтканда ишенимдүү, эми өз күчүм менен жеңдим дегендей сезим болуш керек. Жок. Андан соң бул ушул сынактарга катышып жаткан учурда негизи азыр менин кесиптештерим аябай көп программаларды сунуштады. Ошонун арасында айтып коеюн. Бизде өзүн өзү тааныштыруу деген бөлүмдөр бар. Ошол учурда биз презентация жасап, өзүбүздү тааныштырышыбыз керек. Ошол учурда эми азыр бардыгы санариптештирүүгө өтүп албады. Ошол учурда башка мугалимдерден өзгөчө болгуңуз келсе, мына Tmog Videoscribe, Canva, Prezi, PowerPoint жана башка программаларда мындай өзгөчө презентацияларды жазсаңыздар болот.
Анан бул жерде менин иш тажрыйбамдагы ийгиликке жетелеген кадамдар жөнүндө айта кетейин. Негизи өзүмдүн иш тажрыйбам боюнча мен азыр конкурстун жүрүшү боюнча айттым. Негизинен конкурстун ошол башталгандан кандай кадамдарга барышыңыз керек деп. Эми бизде ошол сынактарга же ошол ийгиликтерге жеткичекти бизде бир канча тепкичтер турат ага чейинки. Мисалы, окуучулардын купулуна толуу аралыкты ашыкча чектөө. Негедир мен ишке кирген жылдан баштап өзүм бир класс менен иштешип келем. Ал классым азыр 8-класс болуп калды. Анан менде дистанция сактап, мындай окуучулардын арасында сен окуучусуң, мен мугалиммин деп негедир мындай өзүм анча дистанция сактай бербейм. Себеби мындай окуучулар менен жакын мамиледе болгум келет. Окуучуларымда бул жерде сүрөттө көрүп турган кыздар дагы мен өзүм классымда окуган кыздар мындай сүрөттө кандай мага ушундай жылуу көз караштар менен карап турган болсо, негизи чыныгы учурда деле ушундай деп ойлойм. Себеби мисалы мен өзүм география сабагымы классыма өтүп бүткөндөн кийин окуучуларым мындай мага келип жакын башка өздөрүнүн бир жеке маселелери болсо аябай кайрылып турушат. Анан сөзсүз ар бир окуучуну менен жакындан, ар бир окуучуну негизи жакындан билиш керек. Ошол эле убакта анын социалдык абалын, үй бүлөсү кандай шартта жашайт, ал жөнүндө жакындан билишиң керек. Себеби ошого карап дагы мындай кээ бирки мугалим окуучуларга аябай мындай жакшы мамиле кылышыңа туура келет. Себеби кыйналып жашаган үй бүлөдөн дагы окуучулар бар. Алар эми 5 кол тең эмес. Анан ошо окуучулардын купулуна толсом, окуучуларым мугалимди жакшы көрсүн. Негизи айтат го, биринчи окуучуга мугалим өзүн сүйдүрүш керек. Андан соң анан өзүң предметиңди сүйдүрүп окута аласың деп. Ошол сыяктуу биринчи мугалим өзүнүн ошо окуучулар менен мамилесин аябай мындай жакшы чыңдап алышы керек деп ойлойм. Анан ошол эле учурда азыркы мисалы биздин мектепте деле мисалга келсем, жашы 30га чейин бир 30дай мугалим иштейбиз. Анан ата-эне менен жаш мугалимдердин ортосунда көп деле мен бирок конфликт көрбөдүм. Мисалы мен өзүм классымдан ала турган болсом деле мындай ата-энелер кызым деп мага ушинтип кайрылышат да негизи. Анан мен дагы мындай ата-энелер менен негизи жакшы эле мамиледемин. Анан ата-энелер менен негизи жакшы мамиледе болсоң, аябай колдоо көрсөтүшөт негизи. Анан мындай конфликт жаратып, ушундай болсоң, анда ал деле тескерисинче болуп кете берсе керек. Мен байкайм мындай балаңызга көңүл буруңуз, ушундай укпай келди же болбосо күндөлүктөр толгон эмес, карап коюңуз, ушундай толтурбай жатат деп кайрылып айтып коем. Анан эртеси күнү ошол толтуртуп, анан ата-энем да мага кайрылат. Ушундай баламды толтурттум, карадым деп. Анан ичимден жылып калам. Негизи ата-эненин дагы аябай орду чоң. Бул жерге билим берүү процессине мугалим, ата-эне, окуучу үчөө тең аралашат, үчөө тең мындай бирдей аракет жасашы керек. Анан бул менин кичинекей десем деле болот ийгиликтерим. Жаш мугалим 2020 деп жазылып калыптыр. Быйылкы жылы жазып коюп, 2019 сынагында баш байгени алган. Бул Абдывахап Нурбаев ошо кубокту тапшырып жаткан учурдагы сүрөттөр. Анан бул сынакка чейин кандайдыр бир сиздер жыйынтык, сиздердин өз негизи мугалимдерден көбүнчө бизден бир жыйынтык эле талап кылат го. Кандайдыр бир окуучуларыңыздардын ийгиликтери, окуучуларыңыздар кандайдыр бир ийгиликке жетиши керек. Мисалы бизде Кудайга шүгүр, мен дагы окуучуларымды аябай өзүм дагы кызыгып олимпиадаларга даярдайм. Анан ар бир олимпиадада окуучуларым жыйынтык көрсөтүп келе жатат. Анан ошол жыйынтык мектептен дагы ушул окуучуларың жыйынтык көрсөтүп,
анан кандайдыр бир ийгиликтериң болсо анан мындай шаардык деңгээлдеги сынактарга жетекчилигиң ишенип туруп сунуштай алат да. Ошон үчүн ага чейинки жыйынтыктарыңыздарда болуш керек. Бул түзүлөт билим берүүнүн мыктысы төш белгисин алган учурундагы түзүлөт. Анан биз бүтүм чыгарабыз. Ушул сиздер дагы өз алдыңыздарча бүтүм чыгарсаңыздар болот. Бул менин жеке оюм боюнча. Мен бул жерде бүтүм чыгардым. Өзү кызыккан, ийгилик жарата алышына көзү жеткен адамдар сынакка катышу керек. Бардыгы эле сынакка катыша албайбыз да. Мен деле кээ бир сынактарга карап, бул мага туура келет, бул мага туура келбейт деп өз алдымча тандайм. Сиздер дагы ошондой кылып тандашыңыздар керек. Бул кандай талап коюп атат, ошону караңыздар биринчи. Анан ошол талаптарга карап өзүңүздөрдү салыштырып көрүңүздөр. Ушул талаптарга жооп бере аламбы деген сыяктуу. Болбосо аракет кылыңыздар агай ошол талаптарды аткарганга. Анан экинчи, үчүнчү күчтөр сизге жөн гана тоскоолдук жаратат. Демек ушундай бүтүм чыгардым. Сизге жөн гана тоскоолдук жаратат, алардын пайдасы деле сизге тийбейт. Ал эми үчүнчү бүтүмүбүз бул сынакка катышууга чейин да анча чоң эмес болсо да ийгиликтерди жаратуу керек. Бул жогорудагы биздин айтып өткөн кебибиз болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, урматтуу кесиптештер. Суроолоруңуздар болсо, агайга кайрыла берсеңиздер болот. Чоң рахмат бактылуу Гүлчке, сонун бир презентация тартууладыңыз. Албетте урматтуу агайлар, эжелер жана ошондой эле ушул биздин бүгүнкү спикерлер деп айтсак болот. Келечектин спикерлери, келечектеги билим берүүнү багынта турган жаш мугалимдерибиз. Жакшы бир сөз бар эмеспи? Өмүр бою артыңардан дуа кыла турган инсандарды жетиштиргиле дегендей, албетте ушул жердеги катышкан баардык мугалимдер сиздердин артыңыздарда ушунчалык сиздерге ыраазы болгон инсандар көп. Бул жакта анда суроолорго өтсөк, мен баарыңыздарга эле бул жерде ийгилик, жакшы агай эжелерибиздин жылуу сөздөрү, каалоолору бар экен. Рахмат. Дүйшөн агайыбыздын суроосу бар экен. Мен ошону айтсам, анан кезек менен жооп бересиздер. Силерди көрүп сүйүнүп отурам, азаматсыңар. Кыйынчылыктарды ийгиликтүү жеңип, башкаларга үлгү жаштарсыңар, башкаларга үлгү боло турган жаштарсыңар. Көп жаш мугалим өтө эле кыйналып калышат. Өзүңөрдүн тажрыйбаңарга таянып айта кетсеңер, жаш мугалимдерге мектеп жетекчилери же башка башкаруучулар кандай жардам көргөзүү керек? Андан экинчиден педагогикалык окуу жай жаш мугалимдерди даярдоодо эмнелерди өзгөртүү керек экенин да айта кетсеңер. Кыска 3 минутадан 4 минутадан жооп берсеңер жакшы болот. Андан Нургүлечке сенден баштасак. Мектеп администрациясынын же болбосо директорлордун жаш мугалимди билимин андан аркы жогорулатууга же болбосо жол ачууга абдан чоң орду бар да. Ошондуктан биз педагогикада деле окуганбыз кимге кандай мамиле кылууну. Ар дайым жаш мугалим болуп келген соң, келгенден кийин эле ага 3 жылга чейин насаатчы берилет мектепте. Насаатчы бекитилет. Ошол насаатчыны мектеп директору туура бекитиш керек да. Жашы улуу эле эжекени эми сиз саатыңыз азыраак, мейли эми сиз насаатчы боло бериңиз, насаатчылык менен кошуп сабагыңыз бир аз көбөйдү деп аны насаатчы кылып койбош керек. Ар бир мугалимге насаатчыны мектеп администрациясы мындай туура багыттап бөлүп бериш керек. Анан педагогикалык окуу жайлар дагы бүгүнкү күндө бир топ өзүнүн окуу системасында өзгөрүүлөргө кадам коюш керек. Анткени усул жагынан бир топ эле практиканттар келгенде көрүп жатабыз, абдан кыйналып жатат. Анан
пунктуация деген сабак бар. Кээ бир окуу жайларда бар, кээ бир окуу жайларда жок. Мына ошол пунктуация деген сабакты дагы көзөмөлдөп киргизиш керек. Анткени мугалим ал информатик болсун, географ болсун, тарыхчы болсун, ката жазууга акысы жок да. Ошондуктан бул сабакты баардык эле окуу жайларга киргизип жана абдан бир ошол сабакты берилип жаткан мугалим дагы абдан кафедра тараптан каралып берилиш керек деп ойлойм. Рахмат. Нургүл, анда Илгиз агай, сенин оюңду, пикириңди алсак. Илгиз агай, кечиресиз, үнүңүз угубай жатат бизге. Кечиресиздер. Дүйшөн агайдын суроосуна жооп бере кетели. Эмне дейт? Өзүңөрдүн тажрыйбаңарга таянып айта кетсеңер, жаш мугалимдерге мектеп жетекчилери же башка башкаруучулар кандай жардам көргөзүшү керек дейт. Мен алгач окуу жайда аяктап мектепке келген учурумда аябай коркконмун. Эмнеден? Себеби мектепте кагаз иштери, документ иштери аябай көп. Мына ошол иштерди туура эмес жасап койсом кандай болот? Бул жерде бир канча документтин түрлөрү көп, аларды өздөштүрө аламбы деген коркуу сезимдери болгон. Бирок биздин окуу бөлүм башчысына ыраазычылык билдиргим келет. Себеби биздин окуу бөлүм башчыбыз эмне кылды? Ал мектепте бир канча жаш мугалимдер бар. Учурда азыр 20га чукул жаш мугалим бар. Ошол жаш мугалимдерге айына семинар уюштурат. Семинарды окуу бөлүм башчысы өзү алып барат дагы. Эмнеден кыйналып жатышат жаш мугалимдер? Мына ошол жерде баарын өзү түшүндүрүп бергенге аракет кылат. Мисалы, журналдарды туура толтуруу, чейректерди чыгаруу, окуучуларды баалоо, же болбосо жат жазуу, дил баяндарды кандай бааларын туура коебуз, журналдарды кантип туура толтурабыз. Мына ушулардын баардыгын айтор айына бир жолу семинар уюштуруп, баарын жеткиликтүү кылып түшүндүрүп берди. Бул үчүн өтө ыраазычылык билдирем. Айтайын дегеним, ушундай семинарларды уюштурса болот. Нургүл эже айткандай, насаатчы мугалимдерди бекитишет, бирок насаатчы мугалимдердин кээ бирлери бир сурайсың, эки сурайсың, бирок үчүнчү жолу сураганда мындай кагып койгон учурлары болот. Ал эми ошол учурда баягы жаш мугалим таянарга тоо таппай, айтор кимден көмөк сурарын билбей, дагы да болсо кагып коебу деп коркуп жүрүп, катачылык кетирип койгон учурлар көп болот да. Ошондуктан семинарларды көбүрөөк уюштуруп, эркин форматта уюштурса аябай жакшы болот. Даярдоодо окуу жайлар, кадрлар даярдоодо эмнелерди өзгөртүү керек. Бул учурда баарыңыздарга белгилүү, күндөн күнгө, жылдан жылга биз санариптештирүү жылы деп жарыялап, электрондук түргө өтүп атабыз. Мисалы электрондук журналдар, электрондук күндөлүктөр, айтор күндөлүктөрдү үйрөтүшү керек. Же болбосо мисалы предметтик сабактар менен тарбиялык сааттарда баалардын коюлушу эмнеге мүмкүн, эмнеге мүмкүн эмес. Мына ушул жөнөкөй эле нерселерге маани берсе жакшы болот деп ойлойм. Себеби журналдарды толтуруу, аларды баалоо мектепте анчейин, окуу жайда анчейин үйрөтүлбөйт, ал тургай айтылбайт дагы. Мунун баары мектепке келгенде гана үйрөнөбүз да. Ошону окуу жайдан эле колго алышса жакшы болмок деп ойлойм. Рахмат. Бактыгүл эжеке, сиздин жообуңузду, пикириңизди алсак. Мен негизи жогоруда кесиптештеримдин айтканы дагы туура, аларга да кошулам. Анан мен оюмча бир нерсе, бул өзүмдүн деле башымдан өткөн, бул баардыгыңыздарда эле болсо керек. Биринчи келгенде, мектепке жаш мугалим келгенде, анын коллективге аралашып кетүүсү. Мисалы, мен иштеген мектепте 100дөн тегерегинде мугалимдер иштейбиз да. Мүмкүн айыл жергесинде бир мугалимдер азыраак болсо мүмкүн, оңой, жеңил аралашып кетиши мүмкүн. Мисалы, менде мындай сабак өтүү жактан же болбосо ушундай бир андай кыйынчылык болгон эмес. Педагогикалык, предметтик билимиң бар болсо, анан ошол насаатчыңдын, ушу жана башка бир мугалимдердин сабагына кирип, алардын методдорун карап, акырын өздөштүрө аласың. Бирок менин оюмча ушул
коллективге аралашып кетүү бир аз кыйын да. Мен дагы биринчи ишке киргенде негедир мындай коллективге көнө алган эмесмин да. Көнө албай анан ушу отработкам деп мен дагы бюджеттик негизде бүткөм, отработкам бүтсө иштебейм деген ойлор бар болчу менде. Анан бирок кийин кесиптештериңе бир аралашып кеткенден кийин анан иште бир аз жеңил болуп калды деп ойлойм. Себеби ушул мугалим, жаш мугалимдер жаңы келген учурда менин сунушум ушул жетекчилер, мектеп жетекчилери, администрациясы жана ошондой эле андагы коллективдер ага мындай эч кандай тоскоолдук жаратпай, аны кагып силкпей тосуп алышы керек. Себеби ошол баягы жаңыдан киргенде мындай мугалим иренжип калбашы керек. Мисалы контракттык негизде бүткөндөр келет, жаңы ишке келет, анан ушул кесиптештерине көнө албай эле, анан алар эми контракттык негизде бүткөндө колдорунда дипломдору бар, анан кой деп башка ишке кетип калган учурларды мен өзүм деле көрүп жүрөм. Ошол учурда баягы бул жаңы келди, мындай жаш деп ары жумшап, бери жумшап, мындай чечеси жок жумуштарга да жумшап жиберген учурлар болот. Ушул нерселерден арылышын сунушкат элем. Жаш мугалимдерге тескерисинче жаңы келгенде көмөк көрсөтүшүбүз керек. Ушул менин оюм. Рахмат. Бул жерде жаштар деген катышуучудан суроо бар экен, Бактыгүл эжеке, сизге тиешелүү суроо. Жаш болсоңуз да стаждуу мугалим катары педагогсуз. Бактыгүл эжеке, сиз билим берүүнүн мыктысы төш белгисин алганда кандай толкундоолор болгон, кандай ойлор болду эле сизде дейт. Эми албетте бул суроо дагы өтө жеңил суроо эмес. Кыскача жооп берсеңиз. Бул рахмат биринчиден. Бул сыйлыкты алганда менде аябай мындай сүйүнүч, ушундай бир толкундоо болгон. Өзүм дагы ошол сыйлык алып жаткан учурумда ишенип ишенбей ушундай бирок сүйүнүч болгон ичимден. Өзүм деле мындай айта албайм, ал үчүн мындай ошол учурда менин ордумда сыйлык алып көрүшү керек, ошондо билсе керек ичиндеги сезимдерди. Анан кийин бир аз коомдо бир аз мындай терс пикирлер, оң пикирлер жүрдү. Ал учурда деле өтө мындай көңүл бурбадым аларга. Себеби бир эки гана жолу бар, ошондой сын пикирлерге көңүл бурсаң эки гана жолу бар. Же тескерисинче мындай аларга көңүл буруп отура берсең баардыгынан артта каласың, мындай жок болуп кетесиң да, мындайча айткандачы. Андан эгер аларды көңүл бурбай, тескерисинче ошолорго мыкты экениңди далилдеп аракет кылсаң, анда ал башка иш. Мен дагы негедир көп негизи эле ушундай көп кабыл ала бербейм, мындай реакция жасай бербейм терс пикирлерге. Анан ошол учурдагы толкундоолор менде бир канча убакытка чейин жүрдү. Мүмкүн азыр деле бар, азыр деле эстеп толкунданып жатам. Ошол баягы терс пикирлер баардыгын ошол толкундоолор эле жууп кетти, сүйүнүч эле жууп кетти деп ойлойм. Жана ошондой эле ошол мага берген наамды акташ үчүн азыркыга чейин дагы элге мындай чын эле мындай татыктуу экенимди көрсөтүш үчүн аракет кылып келүүдөмүн. Ошол. Рахмат. Албетте бардык нерсени ушу өзүңөр айткандай эле эң негизгиси эле жасалмалуулук болуулуктан алыс болушубуз керек. Ар кимибиз өзүбүздүн ичибизден чыккан сөзүбүздү айткан болсок, ошондо бирөөгө жеткире алабыз. Бул эң негизги айтыла турган нерсе. Бегимай Надылбек кызы деген эжекебизден суроо бар экен. Алган сыйлыгыңар кут болсун. Татыктуу экенсиңер азаматтар. Ар майрамда берилүүчү сыйлыктар иш орунуңарда кандай берилет? Кээ бири очерет менен алат экен, кээ бири стажына карап, ушул боюнча билген маалыматыңар менен бөлүшсөңөр дейт. Ушул боюнча кыскача билген маалымат болсо бөлүшө кетсеңер жакшы болот. Мүмкүн болсо Бактыгүл эжеке сен жооп берсең, андан Элгиз агай менен Нургүл эжеке дагы.
Макул, негизи ар майрамда берилүүчү сыйлыктар иш орунга карап берилет. Кандай берилет? Негизи мен жөнөкөй эле катардагы мугалиммин. Иш орун дегенде бизде эми мектеп администрациясы, андан соң калганыбыз бирдей эле мугалимдерибиз стажына алып карабаганда. Анан бизде негедир мен мисалы өзүмдүн сыйлыктарымды бүт мындай өзгөчө учурларда алгам. Кайсы бир ушундай сынактарда жеңгенде же бир кайсы бир семинарларга катышып, шаардык семинарларды өтүп берип, же окуучуларым ийгилик жаратканда алгам. Анан башка мугалимдерге ошол сыйлыктарды берет, бирок мындай. Мисалы, шаардык билим берүү башкармалыгынын сыйлыгын алган болсо, кийинки дагы бир өзгөчө бир ушундай жыйынтык жараткан учурда шаардык кеңештин, анан мэриянын ушундай кылып берет. Бирок менин оюмча мугалимдерди чын эле көмүскөгө калтырбаса керек. Ошол бул мугалим ушундай сыйлык ала элек деп мындай көтөрмөлөп же ошол кайсы бир иштерине карап дагы сыйлык берген учурлар болот. Рахмат. Илгиз агай жооп бере берсеңиз. Рахмат. Илгиз агай. Бул суроодун мазмунуна келе турган болсок, баягы эшек иштейт, ат чейт деген бир бүтүмгө келип атабыз да. Демек, сурооду мен ошондой түшүнүп атам. Бул жерде кайсы бир мугалим канчалык эмгектенбесин, канчалык ийгиликтерди багындырбасын, бирок чечүүчү, тешек, ичи ачышуу дейбизби ушундай. Бул сөзсүз түрдө ар бир адамда болуучу кубулуш же көрүнүш десек болот. Мен билген маалымат боюнча мен аз убакыт эле иштедим, бирок ошол аз убакыттын ичинде бир канча кичи педсоветтер уюштурулган. Ал педсоветтердин максаты эмне? Педсоветтердин максаты мисалы 8 март аялдардын бүткүл дүйнөлүк майрамына карата Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын грамотасына, Ош шаардык мэриясынын, Ош шаардык жаштар кеңешинин мэриясынын, жаштар кеңешинин грамоталарына ар бир мектептен бирден мугалим көрсөтүлөт. Мына ошол мугалим көрсөтүлгөндө кичи педсовет уюштурулат дагы, ошол жерде ачык талкууга коюлат. Кимди көрсөтөбүз? Эгерде кайсыл бир мугалим Ош шаардык кеңешинин сыйлыгын алган болсо, кайрадан эмгек жамаат аны көрсөткөн болсо, эгер ал мугалим өзүнүн ыраазычылыгы менен же жамааттагы түрдүү пикирлердин негизинде ал сыйлыкты башка бир адамга ыйгарган туура болот. Себеби ал сыйлыкты алган адам да, эми экинчисин башка бирөөгө ыйгарса, эч кандай кемчилик болбойт, артыкчылык, адамгерчилик болушу мүмкүн. Ал эми кээ бир жерлерде ошол көмүскөдө эле чечип коет деген да түшүнүктөр бар. Мен жеке көз карашымда ошол кичи педсовет аркылуу чечсе жакшы болот. Албетте эмгектерине карашы керек. Бир адам ийгилик жарата берсе, эмгек кыла берсе, бирок кезеги менен алат дегенге мен таптакыр каршымын. Андай болсо иштеген менен иштебеген мугалимдин ийгилиги, ага берилчү сыйлык бирдей эле көрсөткүчтү көрсөтүп калат. Ошондуктан албетте эмгегине карап бериши керек. Рахмат агай. Албетте ошол сиздер айткан нерсеге баарыбыз эле кошулабыз. Эң негизгиси бул жерде Куба Нурбаев деген агайыбыз айткандай эле эң башкысы элдин сыйлыгына татыктуу болгула. Эң башкысы ошол нерсе. Албетте. Ошол нерсе менен биз татыктуу болгон болсок, албетте андан кийинки нерсеге жетишибиз. Урматтуу агайлар, эжелер, эгерде сунуш пикириңиздер, сүйлөй тургандар болсо, кабылуучулар болсо, сөз берсек болот. Комментарийге ой пикирлериңиздерди калтырсаңыздар. Молодец. Эч болбой калдыбы? Кайра. Илгиз Ким суроо бере тургандар болсо кайрылсаңыз. Булар. Саламатсыздарбы? Менде кичине суроо бар эле да. Алло. Угулуп атат, айта бериңиз ооба. Мен азыр эле кошулуп калдым. Балким алдыда сүйлөнгөндүр, балким ушул суроо берилгендир. Келечектеги мугалимдердин орду боюнча кичине айтып кетсе болобу? Мен эми окууду бүтүп атабыз. Быйыл 4-курс. Кудай буйрса келечекте мугалим болобуз да.
ошого келечектеги мугалимдердин орду тууралуу кандай ой жүгүртөт, агайлар, эжекейлер ошол боюнча кичине ой бөлүшө болобу? Рахмат, аябай жакшы суроо. Анда кимден баштасак, кыска жооп берсеңиз. Мен жабык болсо деле мен жооп берейин. Урматтуу кесиптеш, буюрса кесиптеш болот экенсиз. Мен өзүм Чаткалданмын, тоолуу айылдан келгем. Бирок Ош шаарына келип окуп, билим алып дегендей, эмнени үмүт кылсас, ошол нерсеге сөз жетесиз да. Үмүт үзгөн бул шайтандын иши дешет го. Ошонун сыңарындай. Мен деле эч кандай таанышым, агам, тагам министр эмес, жөнөкөй эле бир айылдык мугалимдин кызымын. Шаарга келип, анан иштеп, көп кароо сынактарга катышып, андан кийин ошол кароо сынактардын натыйжасында бир аз ар кайсы мектептерге сунуш түшүп, анан учурда азыр өзүм абдан суктанып, иштегим келип, жан дүйнөм менен арзуу кылып жүргөн Курманжан Даткай лицейинде иштеп жатам. Айлыгым бир топ кесиптештериме караганда Кудайга шүгүр жакшы. Анан мугалим десе эле баягы аз айлык менен иштеген, анан койчу мугалимдик кесипти дешет да. Ал мугалимдик кесип сиздин жан дүйнөңүздө болуш керек. Эгер болсо, акча табуу маселеси же болбосо кесиптештериңиздин арасында кадыр баркалуу, сыйлык алуу, кандайдыр бир сыйлыктарга илешүү же көңүлүңүз жаккан жерде иштөө, бул сиздин жеке өзүңүздөн. Баягыдай жогоруда кесиптештерим Илгиз менен Бактыгүл айткандай, педагогикалык бир билимиңиз болсо, жогорудагыдай заманбап бир мугалим боло алсаңыз, сөзсүз мугалимдик кесип абдан жакшы деп айта алам да. Өзү негизи өнүккөн өлкөлөрдү мисалында алып караганда эң эле адамдардын билимдүүсү мугалим болуш керек да, анан калганы башка кесипти тандаш керек да. Айрыкча мырзалардын мектепте аябагандай орду чоң жана алардын сабактары ар дайым мындай сиңимдүү болоруна мен 100% ишенем да. Анан аял кишилерге караганда, кыздарга караганда эркек кишилердин билими да күчтүү болоруна ишенем. Ошондуктан биз сизди кесиптеш катары мектептен, кайсы бир мектептен көргүбүз келет. Мектепте иштеңиз, мугалим аябай ардактуу, барктуу, ошондой эле адал кесип деп айтмакчымын. Чоң рахмат. Илгиз агай ой бөлүшө кетесиңер? Эжекей. Угат агай айта бериңиз. Ошол биз эми жаш кадырбыз да, эми Кудай буйрса келечекте мугалим болуу чоң ардуум, окуучуларга билим тарбия берүү мен үчүн сыймык. Анан мен чөйрөмдөгү адамдар кандайдыр бир башкача ойлойбу, мугалим болсоң эмне кылат десең, сен иштешиң керек, сен үй курушуң керек, сен андай кылышың керек, сен мындай кылышың керек деп толтура проблемаларды айтып салат да. Ошондон туруп ойлонуп, мугалимдин келечеги жөнүндө ойлонсом баягы мындай оюм түбүгө жетпейт калат да. Ушул көйгөйлөрдү чечүү максатында өтө көп семинарларга бардым, бирок дагы эле канааттанбаймынбы же өзүмдүн жан дүйнөм ушундайбы түшүнбөйм да. Эжекей, дем бергениңиз үчүн рахмат сизге. Рахмат, Кайратбек. Кудай буйрса максатты, жанагы Нургүл эжеке айтмакчы, максатты туура тандагансыз, бирок бир гана нерсе, ошону ийгиликке ашырганга аракет кылышыңыз керек. Илгиз агай менен Бактыгүл эжеке да ушул Кайратбектин суроосуна кыскача ой бөлүшө кетсеңер. Илгиз агай, Бактыгүл эжеке. Саламатсыздар, мени угулдумбу? Угулдум, айта бериң. Урматтуу Кайратбек мырза, сиз эч кандай түйшүккө бир маанайыңызды чөгүктүрбөңүз. Анткени ойлор менен таң атып да кирип кеч, болуудабыз балдар менен кечиктеш. Мындан өткөн бакытчылыктуу өмүрдө биз мугалим пайгамбарга кесиптеш. Мугалим болуп иштесеңиз, демек мугалимдик кесиптин өзгөчө бир ырахатын сезесиз, бактын билесиз. Албетте кайсы бир учурда бир өтө бай болгон дейт, анын ушундай бир сонун дүркүрөгөн мамлекети болгон дейт. Бир күн келип ушул мамлекетим жок болобу, кандай болот, данышмандан сураса, мага эмне деп басып кеткен болот да.
Мен ушундай суроо берсем, данышман эмне үчүн мындай деди деп баягы бай ачуусу келип, менин мамлекетим кайсы бир күнү келип жоюлуп кетиши мүмкүнбү дегенде мага эмне деп дагы басып кетет. Көрсөм мунун түйүнү ар бир адам кайсы бир нерсеге кайдыгер караганда же болбосо мен кичинекей эмгек кылсам мамлекетке кандай салым кошуп коет элем, менсиз эле башкалар кошуп атпайбы, мага эмне деген жерден иштин айныганы ошол да, иштин терс кеткени. Демек сиздин маанайыңызды чөктүрүп аткандар, мугалим болуп эмнени кыйратмакчысың, мугалим болуп адамдар эмне таап атат деген сөздү сизге айткандар, мен алар жаман адам дебейм, бирок мындай туура эмес сөз болуп атат. Себеби адамды колдогондо гана ал адам ийгиликке жетишет, ал адамга дем күч бергенде гана ийгиликке жетишет. Ошондуктан сиз эч кандай маанайыңызды чөктүрбөңүз. Мына ушул бизге жазсаңыз, биз сизди тиешелүү группаларга кошобуз, мугалимдерге тиешелүү. Ал жерде сиз өзгөчө бир дем күчкө ээ болосуз деп мен ишендирип кете алам. Рахмат. Бактыгүл эжеке, кыскача сиздин дагы ойуңузду. Мен да кыскача жооп берип коеюн. Менин болочоктогу кесиптешиме. Мен негизи өзүңүзгө карап көрүңүз демекмин. Эгер ишиңизде чын эле мугалимдикке кабыл болгон болсо, анда сиз бардык мындай кыйынчылыктарга карабай, ошол мен айтып аткан, баягы жогоруда айтып өткөн ал үчүнчү күчтөр деп коет, ал ошол сиздин айланаңыздагы бул мугалимдик кесипке иштебей эле кой деген сыяктуу нерселерди айткан адамдар. Эгер өзүңүздүн каалооңуз болсо, албетте келип иштеңиз, сизди ийгиликтер күтөт. Эгерде өзүңүз каалооңуз болбосо, кечирип коюңуз го. Эгер сиздин каалооңуз болсо керек, негизи мойнунан байлаган ит ууга жарабайт деп коет. Же болбосо бир сөз бар го, бир жаман акындын бир пайдасы аны ныр жазбай койгону деп койчу эле. Ошол сыяктуу, эгер бир каалоосу жок болсо, мен ойлойм дейм, катуу айтсам кечириңиздер, мугалим окуучуларды мындайча айтканда бир айып кылат да, эгер анын каалоосу жок мугалимдик кесипке бир кызыгы жок адам болгон болсо. Эгерде сизде мугалимдик кесипке болгон кызыкчылыгыңыз болсо, албетте биз катарыбыздан сизди көргүбүз келет, биз баардыгыбыз сизди күтөбүз. Рахмат. Бул жерде Дүйшөн агайыбыздан жакшы бир суроо бар экен. Бул эң маанилүү суроо деп десем деле болот. Жаш мугалим болуп иштеп жаткан учуруңуздардагы күлкүлүү окуялар болгон беле? Эгер болсо, ошолорду бөлүшө кетсеңиздер, себеби ошол күлкүлүү жагдайлар да мугалимдерге жакшы маанай жаратат эмеспи? Бул сөзсүз түрдө ар бирибизде болгон жакшы окуялар кездешет. Сиздерге ушул күлкүлүү болгон окуялардан кыскача ой бөлүшө кетсеңиздер. Мен сөзүмдү улай эле бир жолу жооп берип коеюн. Негизи менде дайым эле бир эле окуя кайталана берет. Бул мен окуучуларым арасында турганда, биз дагы мектеп кадимки форма кийип барабыз, классикалык форма, окуучуларыбыз да классикалык форма кийип барат. Анан менен келип алып эжекең гана деп сурай беришет. Эжекең чакырып кой деп эле анан сурашат. Мен эжекесимен деген учурда өзүң жаш эле кыздырбайсыңбы деп, менде ар дайым бир гана ушул окуя кайталана берет. Рахмат. Дайым эле ошондой жаш болуп жүрө бериңиз. Нургүл эжеке, Илгиз агай, сизден алам. Илгиз агай айта берсеңиз. Мен окуучулар менен байланыштуу кызыктуу, мугалимдер арасында кызыктуу окуя болгон. Бул кандай? Мен мектепке келип жүргөндө бир атыр колдонот элем, бирок кандай десем, жыты өткүр да. Анан окуу бөлүм башчыбыз бизди жоктоп турчу. Жоктоп туруп ар күн канасына кирип, жоктолуп чыгып, анан күндөрдүн биринде эжекем мага кеп айтты, билесиздер эмнени айтты? Илгиз, бүгүндөн баштап сен менин каныма кирбей эле кой, мен сени көрсөм болду, жоктоп коем деп айтты. Ал сөз мага аябай майдай жагып, андан кийин Кудайга шүгүр деп кээде көбүрөөк уктап барган мезгилдерим да болгон. Ошо мындай кызыктуу окуя мен үчүнчү. Рахмат. Нургүл эжеке. Мен дагы мектепке окууну бүтүп эле келгем. Окууну бүтүп келсем деле мен өзүм дагы боюм кичинераак болгон үчүнбү, бардык эле мени дагы окуучу катары эле көрүшчү. Анан классташтар катары көрүп эле мен кирүүгө болуп кетип жатсам, баягы жылан оюнчукту окуучулар мага таштай берип,
аябай чочуткан учурлары көп болгон, анан аябай кутурушуп, эжеке баланча бала баланчаны уруп койду деп анан барсам, кайсыл бир майрамдарда сюрприздерди даярдаган учурлары көп болгон. Анан дагы бир учур Абдыкерим Муратов мектепте болгон учур, анан Абдыкерим Муратовдун 60 жылдыгы болуп калган, агайга барып, мен да ушу илим жактайын дедим эле деп суразам. Ай сен канчанчы класссың деген да. Ушундай. Көбүнчө мени окуучу деп көрүшөт эле. Бир кыскача бир суроо бар да мен өзүмдүн эле. Негизи мына азыр силер жаш мугалим катары ушул мугалимдик кесипти тандоодо эмне түрткү болгон негизинен? Эми азыркы мындай кээ бирки бизде ушундай нерсе бар да, балы аз болуп калса, мына жалпы республикалык тесттечи айрыла жоктон студент болуу максатында мугалимдик кесипке тапшырга калдым дегендер да бар да, жок эмес. Ошон үчүн бул силердин негизинен ушул кесипти тандооңорго биринчиден эле эмне түрткү болгон? 11 класста окуп атканыңарда же ошол жерде университетке даярдоо эмесинде мугалим болсом деген, ошол боюнча кыскача ой бөлүшө кетсеңер жакшы болот. Ушул Нургүл эже, сиз баштаңыз. Биз өзү үй бүлөдө 11 бир тууганбыз, анан атам мугалим болсо дагы эч кимибиз окуган эмеспиз. Анан мен мектепте президент болчумун, анан намыстанып эле качып келе берген Ошкочу. Анда болсо азыркы министр Каныбек Исаков Ош гуманитардык педагогикалык институтунда ректор болчу, анан мен окууга тапшырып өтпөй калгам. Өзү ошол атам мугалим, кыргыз тили адабияты мугалими болчу, анан баарыбыз уктап калганда светильниктин жарыгында дептерleri текшерчү да, аябай текшерип, анан кийин эле көз ооруп калды. Анан мен атам айтчумун да, ушул мен мугалим болом, Кудай кааласа чоңойгондон кийин ушундай кагаз иштерин азайтамыз, дептер текшербейбиз ошондо деп эле атама ушинте берчүмүн. Анан атам көп китептерди окучу, ошондон таасирленчүмүн. Анан ошентип эле анан филология багытына тапшырып калдым мугалимдикке. Анан атам өзү мени мугалим болсо дагы мугалим болбо дечү, бирок мен атамы карап боорум ачып, аябай кагаз иштери менен көп отурчу. Биз баарыбыз уктап калганда мен түндө бир окумда ойгонсом деле атам бир нерселерди жазып, бир нерселерди текшерип отурчу да, жарыктын түбүндөчү. Анан ошондо мен ушундай бир мугалим болом деп анан ушу мугалимдикке тапшырып калгам. Анан өтпөй калгам мугалимдикке тапшырып. Анан Каныбек Исаков апелляцияга арыз жазып, анан Исаков эмнеге келдиң дегенде ушундай десем, анан Исаков өзү тест алып, анан ошентип Кудай буйруп мугалим болуп калгам. Мына ошондо деле Исаков мени котормочулукка көрбөйсүңбү азыр мезгил талабы дегенде мен жок мугалим болом деп, ошол үй бүлөнүн таасири, атамдын аябай кагаз иштери менен көп кыйналуусу мени мугалимдикке алып келди. Рахмат. Мен жооп бере кетейин агай сурооңузга. Мен ачыгын эле айтайын. 2011 жылы мектепте аяктаган болсом, Ош шаарына келип Кыргыз Өзбек университетинин гуманитардык багытында билим алгам, тарых филология факультетинде. Бирок мен жаш кезимден мугалим болом деп учуктасам түшүмө кирген эмес. Мен өзүм ушул кино жаатында өзүмдү сынап көрсөм, бир актер болуп, бир сонун образдар жаратсам деп кичинемден кыялданган максатым бар болчу. Бирок тилекке каршы ошол агай айткандай эле ОРТнын баалы менен биздин баалыбыз ушул мугалимдикке дал келип калып, анан мугалим болуп калдык. Бирок азыр эч өкүнбөйм. Себеби азыр өзүмдүн келечегимди, өзүмдүн ийгиликтеримди агартуу тармагынан башка багыттардан көрө албайм. Кандай десем, мен мугалим болуп калганыма бактылуумун. Рахмат. Бактыгүл эжеке. Мен учурдан пайдаланып бир мактана ала турган кез келип калды окшойт. Мен негизи ОРТдан айылыбыздан эң жогорку классташтарыма, деги эле айыл өкмөтүбүздө 5 мектептин арасынан эң жогорку бал алгам. Анан мен мектепте окуп жүргөндө эле мен географиядан облустук олимпиадаларга, райондук олимпиадаларга география предметинен катышып, жеңүүчүсү болуп жүргөм. Мен география предметин сүйгөм. Анан ошо географияны сүйүп, география факультетке тапшыргам. География факультетке тапшырсаң, бул мугалим болуп турат экенсиң. Анан ошол
география факультетине мындай орт мага ал таасир эткен эмес. Ошол менде тандоо мүмкүнчүлүгү кеңири болчу, бирок талоондорумду 1-2 гана факультетке таштадым, бирок түз эле барып ушу география факультетине кирип кеттим, Ош мамлекеттик университетинин табияттан жана география факультетине. Анан ошентип мугалим болуп калдым. Рахмат. Бул жерде жакшы каалоолор, тилектер силерге айтылып атат. Сөзсүз түрдө жанакы агайыбыз айткандай, ушул каалоо тилектерди көтөрө ала турган адам көтөрөт. Аны эсибизден чыгарбашыбыз керек. Сөзсүз түрдө биз дагы бир жолу айтат элем. Кандай болсок, ошол нерсе менен гана ийгиликке жетишибиз керек да. Дагы бир кыскача суроо, мен өзүм эле суроо берет окшоймун. Мына мугалимсиңер, биз буга чейинки уюштуруп аткан семинарларыбызда ошол биз сыймыктанган жана ошол силер тааныган эле билим берүүнүн алдыңкы агайлары, профессорлору катышып, ушул тарбия маселесинде көбүрөөк маселе козголуп атат. Ошол ата-эне менен окуучу менен мугалим дегенчи. Ушул силер дагы мугалим катары ата-энелер менен болгон, эми буга чейин азыр айтып аткан нерсеңер ошол өзүңөрдүн ийгилигиңер, жетишкен ийгилигиңер. Ошол окуучулар менен иштештиңер, окуучуларга кандай жакшы нерселерди көрсөттүңөр. Бирок сөзсүз түрдө бул жерде ата-эненин дагы ролу өтө чоң. Ошон үчүн ата-энелер менен иштешүүдө силердин оюңар буга чейинки болгон ата-энелер менен кандай гана сөзсүз түрдө негатив жана позитив суроо ой пайда болот. Ошол ата-эне менен иштешүүдөгү оюңарды бөлүшө кетсеңер. Бактыгүл эжеке, сен жооп бере берсең, андан кийин Илгиз агай менен Нургүл эжекебиз. Негизи ата-эне менен мындай учурда аябай тыгыз байланыста болуш керек. Негизи тыгыз бардык эле мугалимдер тыгыз байланыста деп ойлойм. Себеби азыр бардыгыбызда WhatsApp группалар бар. Күнүгө дээрлик күнүгө жазышып турабыз ата-энелер менен. Анан учурдагы ата-энелер деле мугалимге карап, мугалимдин статусуна карап деле мамиле кылып калгандар бар. Мисалы көп байкайм да. Мен мисалы биздин эжекебиз, биздин балабызды окуткан эжеке, ал ошол мектепте иштейт, ошол мектептин бир мындай эжекеси экен деп ушул мугалимге карап дагы мамиле кылат. Ал эжекеси аябай жоопкерчиликтүү, балам барбаса чалат деп, мисалы күндө баласы келбесе чалып турсаң, ушундай кылсаң, жоопкерчилик менен баласын жөнөтөт сабакка. Же болбосо ошол үйүндө бир мындай сунуштарды, кемчиликтерин айтсаң, үйүнөн караганга аракет кылат. А эгер көңүл бурбасаң, ата-эне менен байланыш болбосо, анда окуучу дагы мондой сен айткандарың укпайт да. Мисалы менин окуучуларым деле алардын ата-энеси менен бардыгын, мисалы номерлери бар, байланышта болгонун билет. Анан мен ата-энем айтып коет, же ата-энем ушундай кайсы урушпасын деген сыяктуу ойлор менен ата-энеси менен байланышта экенин билип туруп дагы жоопкерчиликтүү мамиле жасайт. Ошондуктан мен ойлойт элем, ушул ата-эне, окуучу, мугалимдин ортосу билим берүү процессинде бирдей кетиш керек. Үчөө тең бири-бири менен мындай ченжер сыяктуу байланышкан деп ойлойм. Мен жооп бере кетейин. Бул ата-энелер менен иштешүүдө, же болбосо мектептерде ата-энелер мектебин түзүүдө учурда мен билгенден Гапыр Матаминов агайыбыз бир канча ой пикирлерин айтып, өзүнүн кеңештерин, китептерин коомчулукка сунуштап жүрөт. Мен тарбия маселеси боюнча айта кете турган болсом, албетте тарбия бул эки тараптуу болсо жакшыраак болот. Балага тарбия мугалим жана ата-эне. Бирок Идрис Айтбаев агабыздын жакшы бир кеби бар. Ал эмне дейт? Ал балага тарбия үйдөн берилет, мектепте балага билим берилет. Ошондуктан биз мектептерди билим берүү мекемелери деп атайбыз деп. Мындан чыкты, тарбияга көбүнчө биз ата-энелерди тартышыбыз керек болот. Ата-энелер мектепке, мектеп ата-энелерге оодаруунун эч кандай баягы кереги жок, андан натыйжа дагы чыкпайт. Ошондуктан ата-энелер менен жыйындарды көбүрөөк уюштуруу, ата-энелер мектебин жандандыруу, мына ушуларга маани беришибиз керек. Себеби биринчи балада тарбия болот, анан билим болот. Тарбия болбой туруп балага билимди сиңирүү бул өтө татаал озуйпа деп билем. Рахмат. Мен жооп берип кетсем,
Кумар деген агайыбыз бар, биздин устатыбыз. Ошол бизге айтып калчу да. Көчөдө бир аялды көрдүм, баласы аябай беттер шакмар эми. Ушунчалык баласын жакшы көрүп бетинен өбүп атат. Өбө турган жери деле калбаптыр өзү бетинин. Бирок ага карабай ушунчалык кучактап өбүп атат. Көрсө ар кимдин баласы өзүнө жакшы көрүнөт экен депчи. Ошонун сыңарындай мектепте класстагы эң кутурчак бала дагы апасы үчүн жакшы да. Ошондуктан ар дайым мугалим, мен ушундаймын өзүмдүн практикамда. Ата энеге ар дайым окуучунун жаман жагын айта бербейм көбүнчө. Анын жакшы жактарын айтып барып, анан ата эненин маанайына карап туруп, анан жаман жагын бөлүшөм да. Анан жаман жагын дагы өтө бир сылык түрдө бөлүшөм мурунку мектебимде. Ал эми азыр мен кыздар лицейинде иштейм. Бизде негизинен тартип бузуулар деле дээрлик болбойт. Рахмат. Сөзсүз түрдө ата эненин ролу чоң, албетте. Ошон үчүн айтат да, ата эне, андан кийинки экинчи ата эне мектептеги мугалим дейт. Бегимай Надылбек кызы деген эжекебизден суроо бар экен. Силерди окуткан, таасирин тийгизген устаттарыңар жөнүндө айтсаңар. Албетте, бул силердин ийгилигиңерге жетишкенге эң биринчиден ошол сөзсүз түрдө баарыбыздын устаттарыбыз. Ошол жөнүндө кыскача айтсаңар, кимдер алар, кызык болот. Нургүл, сен улай кетсең эле, андан кийин агайларыбыз жооп берсин. Наполеон менен Эйнштейн айтат да, өзү мен колуман эч нерсе деле келбейт, бирок иш убактысында көп отурам, анан көп аракеттенем депчи. Чынында менин деле колуман баш бейгени алып, быйык тил төш белгисин алганым менен дээрлик колуман деле эч нерсе келбейт, бирок менин ушул деңгээлге жетишиме аябай устаттарымдын орду чоң. Мен жогоруда айткандай, мугалимдин дагы мугалими болуш керек. Менин дагы устаттарым бар. Мисалы, медиа тарабында дейлиби, өзүмдүн кесибим тарабында дейлиби, жөн эле турмушта дейинби, адам мугалим өзүнө ауырат. Мугалим эле болобу, кайсы кесиптин ээси болсо дагы өзүнүн аурасын устат күтүш керек да негизичи. Мен устаттарым абдан көп, бирок ошолордун ичинен дагы абдан жакын устаттарым бар. Ошолорду атап кетсем, Түмөнбай Колдошов деген ырчы, баарыңыздарга эле белгилүү. Мен анын телефонуна деле, Facebook баракчасына деле ар кайсыл жерде агайга кайрыла берем. Агай ар дайым менин суроомду жоопсуз калтырбайт жана ар дайым колунан келген жардамын аябайт. Демек, айлана чөйрөбүздө жакшы адамдар, жакшы устаттар көп. Мына азыр эле Назарбаев университетинде иштеп аткан Дүйшөн Шааматов агайыбыз дагы абдан кичпейил агай. Мисалы мен агайга кандай суроо менен кайрылсам, агай колу бошогондо сөзсүз жооп калтырат. Түнбү, күнбү сөзсүз жооп калтырат. Демек, коомдо жакшы адамдар көп. Мына Тынчтыкбек Бекташ деген агайыбыз абдан мисалы кээ бир тармактарда өзүбүз бир нерселер жарыялап жатып ката кетирип алсак, өзүбүздүн жеке личкаларыбызга, жеке куржундарыбызга кайрылат да, ошо устаттарыбыздын көбүчү мына жерди ката жазып коюпсуң, бул жерди оңдо депчи. Дагы деле биз мугалим болсок деле мугалимдерибиз коомдо бар. Мына Росита Орматаева деген эжекем бар. Деги эле Алмарс деген агайым бар медиада. Мына баарыбызга эле бир эле мага эмес, баарыбызга бирдей мамиле кылат. Жада калса мына кечеги дистанттык окууда дагы слайдыңарга мындай түс бергиле, мынтип аткаргыла деп өзүнүн кызындай, өзүнүн баласындай жан дили менен жардам берип жатты да. Демек, коомдо жакшы адамдар көп. Ошондуктан устат күткүлө, буйруса биз дагы ушул устаттарыбызга окшоп, биз дагы шакирт күтөлү деген жакшы бир үмүттөрүм бар. Менин жардамым керек болгон учурда жазсаңыздар, мен дагы ошол устаттардын жолун утурлай ар дайым жардам берүүгө даярмын. Рахмат. Адатта биз мугалимдер окуучулардын баарын бирдей жакшы көрөбүз дегенибиз менен олимпиадага келгенде алардын ичинен тандап калган учурларыбыз болот да. Кимиси мени корбой алат, кимисин тандоонун дагы кереги жок, аларды өзүбүз эле ылгап калган учурлар болот. Айтайын дегеним, окуу жайдан эле мугалимдер дагы адамдарды, студенттерди ошентип иргей баштайт. Кайсыл бири өнөрлүү,
кайсыл бирин менин атымдан конференцияга катышсам ийгилик жарата алат деп. Мына ушундай мен окуткан окуучуларыма учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип кетким келет. Кыргыз Өзбек университетинин тарых филология факультетинин кыргыз тили жана адабият кафедрасынын ар бир чыгармачыл мугалими, ар биринин эмгеги мен көп ийгиликке жетүүмө себеп болду. Ал жерде Алибекова Өмүркан, Жусея Суита, Тилекова Назира деген эжекелериме ыраазычылык билдирем. Республикада мынакей Ош гуманитардык педагогикалык институтунун 95 жылдыгы болду. Андан кийинки жылы республикалык деңгээлде өткөрүлгөн педагогикалык дебют деген сынакка мени дал ошол эжекелер тарбиялап, кандай болуш керек, кандай чыгышым керек, сүйлөгөн сөздөрүм баарын өздөрү көзөмөл кылышып, көп ийгиликтерге жетүүмө себепчи болушту. Андан кийинки баскычта болсо Нургүл эжек айткандай Тынчтыкбек Бекташ деген биздин агайыбыз бар. Ал агай дагы биздин ар бир баскан турганыбызга, кийимибизге, жазып жаткан сөздөрүбүзгө, жарыялап жаткан сөздөрүбүзгө чейин бир реакция кылып, ал жердеги биздин кетирип жаткан катачылыктарыбызды, алдыдагы сынактар боюнча маалымат берип туруп, ушул сынактан мен силерди көргүм келет дегендей бир өзгөчө бир дем күч берүүчү мындай мотиватор десем болот, мотивация берип турат. Мына ушулар биздин агайлар, бизге дем күч берген, биз сүйгөн, кадырлаган жакшы инсандар. Рахмат Илиз агай. Мен дагы устаттарым жөнүндө кыскача айта кетейин. Негизи мектепте, университетте, андан соң бул жерде өзүм иштеп жаткан мектепте бир топ устаттарым бар. Алардын ичинен мен үчүн өзгөчөлөрү да бар. Атын атаса куту сүйнөт деп мектепте ошол мен географиядан окуткан мугалимим бар эле. Ар дайым айтып жүрөм, аны ар дайым сыймыктануу менен айтам. Маматумарова Бактыгүл деген география мугалими. Ал эжеке ушул мен географ болуп калышыма аябай салымы чоң. Андан соң университетте окуп жүргөндө ал деле университеттеги мугалимдердин арасында жаш мугалимдердин эле катарын толуктайт. Султанов Жанарбек деген агай бар. Ушул агай мен биринчи курсумдан бери аябай колдоп, практикага бөлгөндө дагы бизде өзү бир гимназияда да иштеп болчу. Университеттен сырткары ошол жерге бөлүп алып, анан мени сабак өтүрөт эле да, өзү эң акыркы партага отуруп алып мени сабак өткөзгөн эсимде, бир экология деген темада сабак өткөм. Анан сабактын аягында ошол сабак ортолуп калганда арт жакка барабай калганын өзүңүз өтө бериңиз десем, Бактыгүл экология боюнча сөз толуп атат го деп аябай мындай сабактан кийин мени урушуп, ыйлатып, ушинтип жүрүп тарбиялаган. Анан ушундай азыр окуучуң уктап калат, көтөр колуңду мынтип кичине кыймылдап сабак өт деп аябай мага ушундай үйрөтчү. Анан кийин азыр деле иштегениме 3 жыл болуп калды. Азыр деле мен тынбай университетке каттай берем. Университетке барып, агайдан жардам алып, негизи устатым деп кабыл алам ал агайды. Ыраазычылык билгизем учурдан пайдаланып. Жана ошол жогоруда айтып өткөн Тынчтыкбек Досмуратов деген биздин агайыбыз бар. Бул бир эле менин же Илгиз агайдын же бир Нургүл эженин эмес. Азыр бул жерге шаардын башка мугалимдерин кошсоңуздар, алар деле бардыгы мен устатым деп Тынчтыкбек Досмуратовго ыраазычылык айтышмак. Мен дагы ушул мектепте иштеп баштагандан берки устатым мага мындай оң тетири, мындай кайсыл жак тескери, кайсыл жак оң дегендей жолдорду көрсөтүп турган агайым деп устатым деп ыраазычылык билгизем. Рахмат. Бул жерде Дүйшөн агайыбыздын сонун сунушу, пикири, кеңеши бар экен. Албетте бул нерсени ишке ашыра турган болсоңор дагы да көп ийгиликтерге жетишесиңер. Мен бул агайдын кеңешин окуп берейин. Абдан жакшы. Мен силерге бир гана каалоом. Эгер силер англис тилин өтө жакшы үйрөнсөңөр, анда силерге илим менен билимдин дагы чоң дарбазасы ачылмак. Чет өлкөдөн билим алып келсеңер, анда эл аралык деңгээлдеги адис болуп, изилдөөлөргө да катышат элеңер. Эч болбосо англис тилиндеги эң алдыңкы илимди окуп, мындан дагы кыйын мугалим болууга шанс болот деп. Себеби жана айтып өткөндөй эле азыр убакытты гана туура пайдалансак, сөзсүз түрдө мисалы силер кыргыз тилчи болсоңор,
балким бактылуу эски география ушунун үстүнөн гана эмес, кошумча дагы үйрөнүп, ушул эл аралык деңгээлге жеткенге аракет кылышыңар керек. Бул сөзсүз түрдө азыркы ушул баарыбызга керектүү болгон нерсе. Ошол нерсени дайыма биз колдоп, аракет кылып, өзүбүз ошол нерсеге даярдашыбыз керек да. Мен бир гана кесиптин ээси эмес, колубуздан келсе 2-3 кесиптин ээси болсом, тил үйрөнсөм деген нерсе менен жашасак, сөзсүз бул нерсеге жетишебиз. Агай, мен бир оз сүйлөп койсом болобу? Биз студент мезгилде чын эле аябай кыйналып окудум өзүм. Анан окууну таштап кетип, башка чет мамлекетке иш издеп кетүү дагы оюма келген, көп жолу келген. Бирок ошондо ыйык ата журтка стипендиант болуп келип калып, анан бир топ Нуржигит Кадырбеков, Сабыр Иптаров көз өтүп кетти. Мына ушулардын сабактары бизди жашоого чыйдалтты да. Мына ошонун ичинде Акын агайдын дагы абдан орду чоң. Агай ушинтип айтат эле, мына азырга чейин мындай кулагыма жаңырып турат агайдын сөзү. Агай дагы жашоодогу аябай жашообузга дем берген агайлардын бири. Агай айтчу да мынтипчи, Нургүл, жашоодо жакшы адамдар көп болот. Керек болсо сенин кандайдыр бир баягы долбоорлоруңа колдоо көрсөтүп, мынаны кыл, сенден акыл эле болсо болду, билим эле болсо болду. Мына буйруса баардыгын уюштуруп берем мен деген адамдар чыгат колдогон. Айлана чөйрөдө жакшы адамдар көп, бул кыйынчылыктар убактылуу деп агай көп ар дайым ушул сөзүн көп айтчу да. Анан мен кайсыл жерде болбойм, мына азыр окууну бүткөнүмө 8 жыл болсо, мына 8 жылдан бери мисалы кулагыма ар дайым жаңырып, жана кыйынчылыктар келгенде мен агайдын ушул сөзү дайыма эстеп, анан абдан чыйралам дагы, кой, бул күндөрдө өтөт, жакшы адамдар көп дейм. Анан жакшы адамдар чын эле жашоодо көп экен. Рахмат жылуу сөзүң үчүн. Албетте мен бул жерден пайдаланып айтат элем. Бизде негизи эле ошол фонддогу студенттер болсун, жаш мугалимдер болсун, биздин демөөрчүлөргө терең ыраазычылык билдирмекмин. Себеби алардын жакшы бир сөзү бар. Жашаш үчүн эмес, жашатыш үчүн жашайлы. Биздин фонддогу стипендиант болобу, жаш мугалим болобу, алардын бир гана көйгөйү билим алуусу болсун. Калган жагын биз колубуздан келишинче чечип бергенге аракет кылабыз дейт. Ошон үчүн силерге дагы да ийгилик. Ошол айткан сөзүңөр үчүн, силердин ар бир айткан сөзүңөр биздин жүзүбүзгө жүз, өмүрүбүзгө өмүр кошулат. Урматтуу агайлар, эжелер, сунуш пикирлер болсо жазсаңыздар, айтсаңыздар. Ушул жаш мугалимдерибизге өзүңүздөрдүн кандай каалооңуздар бар, дагы кеңешиңиздер барбы, ошол боюнча сөз берсек да болот. Каалоочулар сиздерге берели каалаган мугалим эжейлерибизге, агайларыбызга. Сөз бергичек эгер мүмкүн болсо, Илгиз агайыбыз, Бактыгүл эжекебиз дагы кыскача ошол ой бөлүшүп кетсеңер болот. Дагы өзүңөрдүн кесибиңер, өзүңөрдүн ийгилигиңер тууралуу. Мен деле ошол Нургүл эжекенин оюну тууралай айтып кетким келет. Айтор, окууга жаңы кирген мезгилде студентте ушундай бир чоң күч болот, аны кайсыл жака жумшоону билбейсиң дегендей. Ошондой күндөрдүн биринде мен дагы ушул ыйык ата журт коомдук жаштар фондуна барып, ал жерде стипендиант болуп, ал жерде бир канча устаттарыбыздын мыкты сабактарына катышып, айтор, бүгүнкү деңгээлге келишиме өтө чоң таасири бар деп билемин. Айтайын дегеним, дал ушундай билимдүү жаштар көбөйсүн, мамлекет үчүн жанын үрөгөн, мамлекетке кызмат кыламын деген жаштарыбыздын көбөйүүсү үчүн биз мугалимдер ар дайым колубуздан келген билимибизди келечек муундарга өткөрүп берүүгө даярбыз деген пикиримди билдиргим келет. Мен негизи бул ыйык ата журт коомдук жаштар фондуна мурун негедир эрте мындай кезикпеген экеним деп ойлоп калам. Мүмкүн ошол учурдагы сабактарына катышып, ушундай бир семинар, тренингтерге катышсам мүмкүн дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратмак экенмин деп өзүмчө ойлонуп жүрөм акыркы учурларда. Анан
негизи мен ошол кеңешим же болбосо сунушум дейин мүмкүн. Менин чоң мугалимдер бар. Ийгиликке негизи канаттанып калбаш керек. Ушул сөздү ошо жогорудагы устаттардын бириси айтты эле. Бактыгүл муну кыйратып койдум деп эле ийгиликке канаттанып отуруп калба. Ийгиликке эч качан канаттанба. Андан жогорку ийгиликтер дагы аябай толтура, сен багындыра турган деп. Ошол сыяктуу эч качан ийгиликке мындай канаттанып отуруп калбаңыздар. Сиздер мындай ийгилик жараттым деп эсептегениңиздер менен андан жогоруда тургандагы бир тепкичтер аябай көп. Ошого аракет кылыңыздар. Мен дагы учурда ошол тепкичтерге аракет кылуудамын. Рахмат. Рахмат, урматтуу агайлар, эжелер, биздин убактыбыз дагы аягына чыгып баратат. Негизинен эле жалпы мен айта турган сөзүм эле башында да башка агайларыбыз, эжелерибиз жакшы каалоолорун айтты. Албетте силерге эң биринчиден ден соолук, ошол ишиңерде ийгилик болсун. Дайыма ушундай ийгиликтерди мындан дагы ийгиликтерди жаратканга аракет кылгыла. Азыр жашсыңар, мүмкүнчүлүктү туура пайдалангыла, убакытты туура пайдалангыла. Бир гана айта кетчү нерсе, дайыма ушул өзүңөрдүн жеткен ийгилигиңерди башка бирөөлөр менен бөлүшкөнгө аракет кылгыла. Албетте өзүңөр жана башында айтып өтпөдүңөрбү, бизди ийгиликке жеткирген устаттарыбыз, агайларыбыз деп ыраазычылык билдирдиңер. Сөзсүз түрдө кийин дагы силерге ушундай ыраазычылык, силерге ушундай жакшы сөзүн айта турган инсандарды жеткирсеңер, жанагы философтун сөзүн айткандай эле, ар бир адам баласы болсун, баарыбыз эле артыбыздан жакшы сөз айта турган инсан жеткирүү бул биздин милдетибиз болуш керек. Ошон үчүн дагы бир жолу рахмат, ушул убактыңарды бөлүп, катышып, жакшы оюңарды бөлүшкөн үчүн мен өзүмдүн атымдан, жалпы Ыйык Ата Журт Коомдук Жаштар фондунун жамаатынын атынан терең ыраазычылык билдирмекмин. Ишиңерде ийгилик болсун, эч качан оорубагыла, дагы да ушул көптөгөн ийгиликтердин ээлери болуп жүрө бергиле. Анда акыркы ушул жыйынтыктоочу сөз каттары ар бириңерге кыскача сөз кезегин берсек жакшы болот. Нургүл эжеке, сизден баштасак. 5 манжа бөлөк болгону менен билек бир, ар бир адамдарда жүрөктөр бөлөк соккону менен тилек бир да. Баарыбыздын тилегибиз ушул Кыргызстаныбызда деги эле дүйнө жүзүндө тынчтык болуп, анын ичинде Кыргызстаныбызда дагы тынчтык болсун деген аруу тилекти каалайм. Анан мугалимдерибизге чыгармачылык ийгилик, баардык эле адамдардын ден соолуктары чың болсун, эч бир жерден жаман кабарларды укпайлы. Анан жаштарга дагы бир айтарым, устат күтүңүздөр. Анан убагы келгенде сиз дагы устаттык кылыңыздар дегендей, мен да бир мезгилде ушул окуумду таштап кеткен учурларда Ыйык Ата Журт Жаштар фонду аябай дем берип, анан стипендиант болуп, мына ушул даражаларга жетишиме бир тепкич болду эле. Мен дагы өз убагы келсе, сөзсүз кимдир мага окшогон, кимдир бир студенттерге, кайсыл бир окуучуларга дем берчү, мен дагы ошолорго стипендия бергим келет. Мен дагы кези келгенде, буюрса ал күндөр дагы алыс эмес. Жалпыңыздарга ийгилик, Ыйык Ата Журт Жаштар фондуна дагы ийгилик каалайм. Рахмат агай. Мен эң эле алгачкы учурда агай сиздерге терең ыраазычылык билдирейин. Анткени дал ушундай вебинар аркылуу жергебиздин бир канча жерлериндеги адамдардын башын бириктирип, биз менен түзмө-түз момундай байланыш түзүп берип атканыңыздарга, сиздердин да ишиңиздерге мындан кийинки вебинарларыңыздардын баарына ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым ушундай мыкты вебинарлар боло берсин. Мамлекетибиздин жарандары, илимдүү жаштар көбөйсүн, өнүксүн. Эң негизгиси, мен мекенимди өнүктүрөмүн, мекеним үчүн иштеймин, мекениме кызмат кыламын деген сезим ар бир кыргыз жаранынын жүрөгүндө согуп турсун. Кыргызстаныбыз тынч болсун, аман болсун, билим берүү системабыз өнүксүн.
буюрса дүйнөлүк масштабта дүйнө жүзү суктанган мамлекет бололу деп жакшы ниет кылабыз, аракет кылабыз. Чоң рахмат агай. Негизи Илгиз агай дагы, Нургүл эжеке дагы менин устаттарымдын бири. Антсе да менден көп иштеп, менден көп жашагандар. Мен албетте булардын сөздөрүн эки кылбай, ушул агай өздөрү да кыргыз тилчилер, аябай сөзмөр агай эжелерим бар. Ушул эжекелеримдин, агайымдын айткан сөздөрүнө негизинен тилектешмин. Ушул айткандарга мен дагы кошулам. Анан сөзсүз түрдө жаш, аябай аракетчил, чыгармачыл мугалимдерди катарыбыздан көргүбүз келет. Баардыгыңыздарды күтөбүз. Иштериңиздерге ийгилик. Ыйык ата журт коомдук фондуна дагы ыраазычылык. Рахмат. Бул жерде бир Азиза Болотбекова деген эжекебиздин жакшы бир ою бар экен. Рахмат, сиздердин сөзүңүздөр тем берди. Буюрса болочок мугалим болом. Эгер жардам сурасак колдоо көрсөтөсүздөр дейт. Албетте сөзсүз түрдө колдоо көрсөтөт. Ошол агайларыбыз, эжелерибиз телефон номерлерин бул жакка калтырган, ошол жактан алып өздөрүнө чыгып байланышсаңыз дагы жакшы болот. Урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары, дагы бир жолу ушул Нургүл эжеке, Илгиз агай, Бактыгүл эжеке, жалпы эле катышуучулар баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирмекчимин. Ишиңиздерде ийгилик болсун, үй бүлөңүздөрдө бакыт болсун. Ушинтип дайым эле чогуу Илгиз агай айтмакчы аракет кылган болсок, сөзсүз түрдө биздин Кыргызстаныбыз, мамлекетибиз дагы эң аз убакытта ушундай жаштардын күчү менен, деми менен, ою менен өнүккөн өлкөлөрдүн арасына кошулат деп айта аламын. Ошон үчүн баарыңыздарга ийгилик, ишиңиздерде ийгилик болсун. Дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Буюрса кийинки вебинардан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Баарыңыздарга дагы бир жолу терең ыраазычылык. Рахмат. Биз аягында чыгалы. Ооба, биз аягында чыгалы. Балким чыгып башынан кирсек дагы болот. Фанаттар калып кеткен окшойт. Жаман жабайдагыча.